Ол 10-класста окуп атканда атам каза болуп калган. Эми ал дагы баягы турмуштун кыйынчылыгынан стресс, давление. Жалгыздыкты кантиңиз, мен такыр түшүнбөйдүм. Айтып берсем сен айтып атпайм, ыйлабайсың. Өңгүрөп эле ыйлайсың, камераңды өчүрүп алып. Сиз мында өспүрүм, эми взрослый жизньге вступать эткөн учурда атаңыз да жок, апаңыз да жок калдыңыз да. Өз кандай сезим экен? Меники как раз ушул 16 жаштагы переходный болуп аткандагы трагедия болду да. Алардын баардыгы бир 50-60тагы кишилер ошол кезде согушту көрүп калган, кыйынчылыкты көрүп калган. Оор заман кыйын адамдар жаратат, кыйын адамдар жеңил заман жаратат, баягы эле кайры улантып кете берет. Таргетке эмне үчүн Кыргызстанда салык төлөйбүз, ал акчалар кайка кетет деген. Ал акчалар биздин бюджетке кетет, өзүбүздүн эле мекенибизге кетет. Киттер чет мамлекетке акчаны алып чыгып кетип атса, танда зачем мага ККМ платить? Мына көрдүң, экөөбүздүн пикирибиз бирден чыгып атат. Сен деле салыкка төрө болуп келсең, ушинтпеңиз. Аларды 9% тийишип не кылабыз? Ушунда сиз ККМди алып саласызбы же кала береби? Биз патентке каршыбыз. Биз патенттин кымбат деген чыкпай койбойт, көрөсүң. Чыкканда биз аларга уже запасной козырный тусту аларга да даярдап койдук. Саясатта жүрөбүз, юрист катары. Налоговикке өтүп, глава налоговой службы болуп, бул каяктан? Налоговик деген специальность бар өзү. Ассаламу алейкум, биздин урматтуу катталуучуларыбыз, биздин жаңы чыгарылышыбызга кош келдиңиздер. Бизде бүгүн бардык ишкерлер, бизнесмендердин күткөн подкаст болду. Бүгүн бизде билем кыргызча кантип аталат, мен орусча айтайын, глава налоговой салык кызматынын болуп калабы? Салык кызматынын башчысы, төрагасы. Алмамбек Насырканович Шыкмаматов. Кош келдиңиз биздин студиябызга. Маанаңыз кандай анын? Жакшы. Бүгүн талкуулайбызбы бардык ККМдерди? Бизнестердин баары кызыктуу. Бирок салык боюнча сиз жумушка келерде көп наразычылыктар болгон салык боюнча. Канча митингдер болгон, уруштар болгон, не гана болгон эмес. Сиз да келдиңиз, ошо наразычылыктар менен күрөшүүдө эмнени кылдыңыз? Өзүңүз байкаганыңыз мененчи? Жагдай кандай болду, жагдай кандай өзгөрдү? Мен чынын айтайынбы? Чынын айтыңыз да сөз түрдө. Нактасын, кээде баягы бир саясий кырдаалдан улам айтпаш керек деген бир эрежелер бар да. Бирок мен эми айтайын. Мен чынын айтсам, бул салык менен ажа чатагым деле жок болчу. Салык мен кесибим боюнча деле салыкчы эмесмин дегендей да. Бирок парламентте жүргөндө салык темасы боюнча жана коомдук угууларда мен тынбай качып, жана айткандай школада деп атпайм. Көбүнчөсү аралашпасам дагы көп угуп, мунуку туура турбайбы, мунуку туура турбайбы деп дискуссияларга как угуучу катары, наблюдатель катары көп качып. Мында президентибиз ушул жерге барасың, тартипти орнотосуң, анан жанагындай аша чаап кетип бараткан саясат жүрүп кетип атат, ошону токтот деген тапшырманы мага койду. Анткени президентибизде маалыматтын баардыгы жана сен айткан маалыматтын баары бар болчу. Анан биринчи кезекте эле мен ал тапшырманы президентибизден алгандан кийин биринчи ушул бизнес кайсы маселелер боюнча өтө көп адилеттүү жана адилетсиз деп бөлүнөт. Адилеттүү бир нааразычылык бар. Анан ошондо биринчи этетейин чыкты. Өтө эле аша чаап кеткен процедуралар чыкты, жана СФ. Анан бизде жана кичи жана чакан ишкер деп коет, бир кластери бар, чоң. Ошолорго өтө эле салык бреме, налоговый бреме, салык кыйынчылыктары жүрүп атат деген анализ жасадык. Анан ошо анализди жасап бүтүп, муну чечүү жолдору кандай? Мыйзамдар менен ушул жеңилдиктердин баардыгын берели дагы элден кечирим сурап, кайра багы жеңилдетүү, аша чаап кеткен процедураларды жокко чыгаралы деп президентибиздин тапшырмасын алдык дагы. Ошону четинен баштап мына жакында патент системасына кайруу боюнча мамлекеттин позициясын айттык. Жакында президентибиздин указы чыгат буюрса, мына ушул жумада деп күтүп атабыз. Азыр жанагы мындай бир процедурный вопростор бар, согласовать, ошол өтүп атат. Андан кийин эле Кудай буюрса парламентке келебиз. Парламенттин депутаттарыбыз деле колдоп берет деп биз ишенебиз. Мыйзамдарыбызды колдоп берсе, мына буюрса ушул июндарда уже бүт ушул эрежелер кирип калат. Бизде Кыргызстанда 701 миң ишкерлер катталган. 701 миң ишкерлер. Анын ичинен
404 анан мындай копейки деп коет 404 анан баланча эсимде жок 404 миң реалдуу түрдө салык төлөйт. Көрдүңүзбү? 700-300 миңи жөн эле катталып койгон да, жана сенде деле бир 4 фирма болуш керек. Ошондой да, жана нулевой отчет деген. Баары эле бизнес ачкан оңой десе баары эле ача берген. Бирөө жөн эле жакшы атты сактап коеюн, бирөө жөн эле фирма ачып коеюн деген толтур андайлар. Бирок 404 реалдуу түрдө салык төлөшөт. Эми бир 50 миңдейи көмүскөдө да иштейт, бирок жана качып жүрөт. Биздин маселе ошолорду кармап төлөтүү да. Көмүскө деген билесиң да, качып салык да төлөбөйт, ууру дегендей да. Анан ушул 700 300 миң кайда дегенде 700'дүн где-то бир 200 миңи крупный го дейм. Крупный. Ошонун бир 200 миңдейи ири да. Эми Урсейт, мына элестетип көр. Чоң акула деген, акула десе биз жырткыч дейбиз, кит деп салыштыралычы, кит. Жакшы сөз да, киттин зыяны жок, бирок чоң. Ошол ири бизнести кит деп коелу. Ошо киттер майда чабактарды жөн эле жутуп коет, оозду ачып туруп элечи. Анткени майда бизнес алар менен киттер менен конкуренция боло албайт. Анткени киттерде акча көп, оборот көп, алар бааны бир 10 эле процентке түшүрүп туруп, доходко көп кызыкпай, зато количество менен соокот. А майда чабактар дегеним жана майда бизнес өзүнүн оокатын кылып жүргөн биздин көп карапайым адамдар, базарда отурат, соода кылат, Турцияга барып кийим алып келет, Россияга барып сатып келет, магазин, же бир комогу бар, же бир магазини бар, же бир 2 магазини бар, же кичинекей швейный цехи бар, ушу обороту кичинекей эле. Аларды киттер жутуп койбош үчүн бүт мамлекеттерде атайын саясат болот. Малый, средний бизнести колдойлу деген. Муну эгерде мындайча айтканда, үйдө жанагы чоң балдарга кичинекей балдарды уруп койбосын деп көз саласың го. Чоңго кичинекейин ыйлатып койбосын, момпосун тартып албасын, велосипедин тартып албасын, мурдун канжалата койбосын деп кичинекей баланы колдогондой, мамлекеттеги чакан бизнести колдоп туруш керек. Анткени чоң киттер тарындып коет. Немесин тартып алат, электоратын, рыногун, жемин тартып алат да. Мамлекет жардам бериш үчүн кантип жардам берет? Жеңил кредиттерди берет, салыктардан бошотот, процедуралардан бошотот, анча-мынча жерден көз жумуп баягы процедурный мыйзамдаштар коет да. Бирок ал талапты киттерге башкача талап коет. Ар бир товарын көзөмөлдөйт, ар бирин аксыз менен көзөмөлдөйт, мамлекет отчет алып турат, текшерет, жазалайт мыйзамды бузса. Ошентип салык саясаты ушундай түзүлөт да. Анан ушул малый средний бизнеске өтө эле киттерге коюлган талап буларга да коюлуп калган да. Мына ката жана ЭТТНдики дагы бүт ошондо. Азыр биз кайра малый средний бизнести айтып атабыз. Биринчиден жайына коелу, көп мамлекеттик баягы көзөмөлдү түшүрөлү, алар өзүн оокат кылып багып жүргөн үчүн керек болсо рахмат айталы, алар өзүн багып жүрөт. Анан экономикага салык түрүндө эмес, кыйыр түрүндө алардын пайдасы абдан көп. Мультипликативный эффект деп коет да. Бул мисалы үчүн алар бутуна турса, алар ошол эле той өткөрүп атабы, балдарын окутуп атабы, кийимге чалып берип атабы, акча обороту Кыргызстанда жүрүп атабы. Наоборот, киттер акчаны сыртка алып кетиши мүмкүн. А булар акчаны ушул жерде айлантып атат да. Бузуктан көйбөйт. Ал баягы оборот болуп атат. Керек болсо ошо киттердин магазининен товарлар өтүп атат. Анткени салыкта жана НДСте билесизби, любой салыкты бул ким төлөйт? Эл төлөйт. Последний покупательге кетет да. Мисалы үчүн кола сатып алсак, коланын 12% НДСин экөөбүз төлөйбүз. Салык компания төлөйт, бирок бизден чыгарып алат, баага кошуп туруп. Ошондо биз төлөп калып атабыз 12%. На конечный приобретателя нагрузка. Түшүндүң да? Салык НДСтин эрежеси ошондой. Мисалы үчүн компания төлөйт, бирине өткөндө вычет кылат, анан төлөгөнүн кайра алып жүрүп отурат. Анан эң акыркысы бизден алып алат 12%. Ошондо салыкты биз төлөп атабыз. То есть жанагы кичи бизнес, алар эс алса да ушул жерге салат.
Киттер Америкага кетет, эс алганда, Дубайга кетет. Кичи бизнес каяка барып салат, Сөңкөлгө барып салат, Таласка барып салат, Кеминге барып кымыз ичип келет. Уш жерде тойдо жүрөт, уш местный кийимди кийет, местный тамакты ичет. Барпалакташып берешенде болушат. Бири-бирине тойдон калбайт. Же мисалы Катышы абдан көп болот ошолордун. Мен да накта кыргыздын жүзүн айтып атам да. Тойдон той, ошо экономиканы ошолор айлантып атат. Анан ошолордун жайына койбойлугу, ошолордун баракетине сүйүнбөйлүгү. Мисалы үчүн Дордой базары болбосо эмне болот эле? Дордой базары менен Кара Суу базары чынын айтканда кичи чакан бизнести ошолор оокат кылдырып жүрөт. Ошондуктан мамлекет аларды көзөмөйлүү, бирок патент аркылуу. Патент менен эле мурун патент аз болсо, азыр патент көбүрөөк болот. Анан азыр патент мындай адилеттүү болуш үчүн мындай тепкичтерге мындай каскадда ар кимге өзүнүн патенти дегендейби? Мисалы үчүн кичинекейби чакан, кичинекей төлө, чоң. Патент эмне үчүн жокко чыгарган? Билесиңерби? Анткени чоң жанагы ири акча тапкандар кичинекей акча тапкандарга жамынып патент 1000 сом төлөп эле, бирок обороту момдо болуп жүргөн деп ошону жок кылыптыр. Бирок биз муну патентти калтырып эле каскад кылып койсок болот да. Мамлекеттин күчү жетет, цифровизация деген бар. Азыр эсептеп койсоң ой эле. Мурункудай болбой эле бат эле эсептеп коебуз. Мисалы үчүн кимдин обороты кандай экен. Анан ошол аз тапкан аз төлөсө, көп тапкан көп төлөсө, мунун эмнеси жаман? Адилеттүү эле да. Анан кээ туура эмес түшүнүп алып эле мына азыр патенти көп эмес. Эгерде оборотуң аз болсо аз төлөйсүң. 1000 сом төлөп коюш болот да. Сиз айыл жеринде бир айда 1000 сом төлөп койсоң, бул соопчулук деле болбой ошо. Эл журтуңа, мамлекетиңе. Могул жагын туура айттыңыз, анткени биз өз элибиз эс алганда деле өз жакка кетиребиз, өзүбүздүн квартираларды өзүбүз алабыз. Баары Кыргызстанда калат акча. Экономикада болот. Биз ошол жакшы жаман айтып кеттиңиз, биз бул жакта өзүбүздүн өнөктөштөрүбүздү кошуп кетпесек болбой калат экен. Элизабет курулуш компаниясы жакында Ысык көлдө ресорт салып атыптыр. 5 жылдыздуу отель. Кадимки кыргыздарга эс алууга ыңгайлуу кылып, анан эң башкысы Кыргызстандан салыгы төлөнүп келген сурап койдук подкасттын алдында. Анан мынтип айткыла, ошолордо чакан жана кичинекей ишкерлерге арзаныраак сатсын. Негизи эле 10 гектар жерде укмуш булардын преимуществосу баягы круглогодичный эс алууга болот экен да. Ал жерде 5 жылдыздуу отель, жана виллалар курулат сатууга, жекече сатуу. Таза абага демалып келгенге дагы. Ар кандай. Мына азыр ушу көлдөгү пансионаттын баарын силер айтып атпайсыңбы, Елизавета? Кыдырып көрсөңөр, ким алат? 90% ушу Дордойдогулар алат. Демек алар экономикага салым кошуп атат да. Биз алар байып кетти. Мен айтып берейинби? Эгерде Кыргызстанда бир адилеттүү байлар болсо, ошолор адилеттүү байлар таманакы маңдай тер байыгандар ошо базарда отургандар. Таң атпай төрттө туруп, ошолорго керек болсо ордун бериш керек. Төрттө туруп, товарды ташып, үй бүлөсү менен иштеп, ар бир тыйынды эсептеп, ошентип отуруп бутуна тургандар. Накта баягындай капитализмди куруп аткан ошолор да. Таманакы маңдай тер деп коет. Анан биз ошолорду зачем кыйнап? Мен эсимде Салымбеков агайыбыз эшикке чыгып Дордойдун баары жамаатын чогултуп, бир аябай митинг болбоду эле, аябай хайп болуп, ошол видеолор тарап, ошол наразычылыктар. Сиз дагы Дордойдун өкүлдөрү менен жолуктуңуз да, барып көрдүңүз. Ал жакта кандай жагдай экен? Ал жерде мен дайым айтам, биздин эл аябай немелүү болот. Кандай десем, мындай бир асыл эл деп коет го. Немени түшүнөт да, мындай кандай десем. Любой нерсени жеткирсе болот. Элден айланса болот деген чын да. Адилеттүү ак караны ажырата алат да. Азыр барып биз түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Массалык маалыматтар каражаттары аркылуу. Биздин жана азыркы көрүп атасың, соцсеттерибиз аябай активдүү азыр. Ошол менен эле көп түшүндүрүү иштери жүрүп, эл мындай түшүнүп атат да. Мисалы үчүн Сосновский пост. Ал ошо түштүк региону менен Талас регионундагы бизнести кыйнап ийген. Токто, көрсөт, текшерем, ач, жап, бер. Ошол деме, ал мен колунан кармап алган жокмун, бирок шегим бар да, ошол жерден бирдеке беришеби жаларга. Же бирдеке үмүт этеби. Мына азыр ал посту мындай бир приказ менен мен жоопкерчиликти өзүм алып туруп эле жойбойдум. Жойбош керек, контрабанда күчөйт, биз контролдойбуз дегенде мнениялар болду. Жана сен айткан аябай кыйын экономисттердин ошондой тиги мнениясы болду да. Бирок реалдуу турмушта көрүп атам да, ал ошо Сосновский постко коюп, түштүк регионго кетип бараткан же Таласка кетип бараткан машинелерди текшерсең эле контрабанда жоюлуп кетеби. А Бишкекте эмне жаппайбыз анда?
Бишкекте 12 кире бериш машина бар экен. Анан баарына пост коюп салалы. Бишкекке деле контрабанда кирип кетип коюшкан. Көрүңөр, абсурд. Муну абсурд деп коет. Мындай логикага жок. Ошондуктан неучтенный товарды чек арадан көзөмөлдөйт. Эгерде жанагындай контрабанда болсо аны бир пост койбой эле оперативный информация, аналитика менен барып, кетип бараткан жеринен эле астынан ГАИ чыгып туруп эле токтот, ач дейт. Мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттерде эң күчтүү салык системасы каякта айтып берейинби? Нурсейит. Эң күчтүү салык системасы бул Америкада. Америкада бул чылгый капитализмдин чордону да. Мисалы үчүн Европа бул кичине социал-демократтар көптөн бери бийликте отуруп, мамлекеттин бир регулированиясы бар, Кытайда дагы мамлекеттик көзөмөл бар. Накта капитализм, бүт экономиканын багында частный, бардыгы частный. Ошол капитализмден багы мындай бир көзөгү туура түшүнүгүндөгү накта капитализм бул ошол Америкада. Бул деген сөз бул салыкты кантип чогултат, килеген экинин бири бизнес кылат, экинин бири салык төлөөчү. Канча мына бизде көрүңөр, салык төлөөчү 701 миң эле салык төлөөчү катталыптыр. Бул аста, бул мизер да. Значит, катталбаган анча көрдүңөрбү? Америкада канча адам жашаса, ошонун бир 90% салык төлөөчү. Бирок макроэкономикага айтып атпаймынбы? Жанагылардын пайдасы аябай маанилүү, жанагы орто кичи бизнес. Чын эле таксилерге ошол түшөт. Балдарын ошол окутат. Тойдо ошолор эле жүрөт. Тойдон калышпайт. Ошолор акчанын баарын бир жактан таап, бир жактан чачып атат да. Кредитти ошолор алат, банктарда ошолор багат. Киттер эс алса, сырттан эс алат. Могул жактан да суроо пайда болот экен да, эгер киттер чет мамлекетке акчаны алып чыгып кетип атса, майда балыктар же башкалар биякта акчасын кетирет, ошол эле дордойду иштегендер 9% деп атпайсызбы? Анда аларда суроо, менде допустим суроо жарылып атат, анда зачем мага ККМ платить, түшүндү эле. Эгер мен мына көрдүң, экөөбүздүн пикирибиз бир жерден чыгып атат. Сен деле салыкка төрө болуп келсең, ушунтпай келсең. Туура да. Аларды 9% тийишип не кылабыз? Мына Чехияда мен жакында Чехияга барып келдим. Чехияда бир премьер-министр келиптир. Атын билбейм. Анан ал ушундай салык саясаты бул Нурсейит бардык мамлекеттерде бул биринчи баш ортмушу салык саясаты. Японияга барсаң деле парламентте ошонун тегерегинде ызычуу, Европада деле ошолчу салык. Мына Америкада пошлина деп пошлина согушу болуп атат азыр, Анан ошол Чехиянын премьер-министри келгенде жеңил менен жана кичи чакан иш аякта да бар да. Алар жана пенсионерлер отуруп алып соода кылышып айтыптыр, ушулардын жайына койгулачы. Лучше жана киттер менен Евросоюздун ичинде жүргөн киттер менен күрөшөлдү. Анткени көп Европадагы көп мамлекеттер Чехиянын салыгы жеңилдеп, Германия, Франциядан келип ошол жака атталып алат экен да. Бирок салыктан качып мындай бир схемалар бар, ошолор менен күрөшөлү деп упорду ошол жака жасап экономиканы көтөрүптүр. Анан айтыптыр, жанагындай чакан жана кичинекей бизнес бул карапайым элдер. Булар наоборот муктаж жардамга. Анан ошондуктан жардамыбыз ушул болсун, көп баягы процедураларды гайканы бурабак ала депчи. Ошондо жыйынтыктан мүчкөн жокмун, ошондо сиз ККМди алып саласызбы же калбайбы? Биз патентти киргизип атабыз. Патент деген сөз бул эчтеке. ЭТТН дагы урбайсың, чекте урбайсың. ККМди урбайсың. Бирок бир маселеси бар. Кээ бар. 5 кол тең эмес да, кээ чыгат эртең. Жана хайп жаратам деп жөнүндө. Биз патентке каршыбыз дегенчи. Кайра эле чыгат. Анан патентке каршыбыз, патенттин кымбат деген чыкпай койбойт, көрөсүң. Чыкканда биз аларга уже запасной козырный тусту аларга да даярдап койдук. Айтабыз, хорошо, анда ККМ ур. Мына патент төлөбөсөң ККМ ур. Сиз тандоо бересиз. Тандоо. ККМ урсаң вообще эчтеке төлөбөйсүң. Болгон оборотуң 15 миллион экенин көрсөтүп кой бизге. Мына ККМ уруп атам, отчет берип атам. Меники 15 миллион болду, 0 төлөбөйм. Бирок текшерүүлөр келип турат ККМ текшериш үчүн. Жок, ККМдан биз бияктан сразу көрүп турабыз. Ошондо бизге машакаттын кереги жок. Лучше төлөйлү депчи. Бирок ал, мне кажется, көп эле эстүүлөр төлөйт. Анткени биринчиден бул салык деген бул ыйык экенин көп түшүнөт. Анан ошол бир 3000 сом.
3000 сом региондордон паласта 3000 сомду төлөп койгон эле оңдан КК Мурат эле анда кызыл чека болуп жүрбөй туурабы? Эркиндик деген жакшы нерсе да ким? Нурсейит, эркиндик. Биз эркиндикти берели. Кааласаң КК Мур, кааласаң Урба, кааласаң мына жана кичинекей болот деп атпайм. Буларга точно ошо кичинекей. Кааласаң тур, кааласаң жат. Кааласаң керек. Ойноп кел, иши кылып ыйлап ачы дегендей да. Анан ал кичинекей бала чоңойгондон кийин анан үйрөтөсүз. Балам болду, эми оку, адам бол, окат кыл. Кит болдуң. Кит болуп келатасың, армияга барасың, аял аласың деп. Анда эгер өнөктөштөрүбүз бул жакта да өнөктөштөрүбүз бар да. Эгер ККМ ургуңар келсе, М банктан ургула. ККМ-касы. М-банкта келе барын талкалап. МКС аркылуу катталып ККМ урсаңар болот. Баягы ККМди тандаган чабактар. Жок, азыр М-банк боюнча биз мындай кылып атабыз. Дордой базары боюнча М-банк неме жасады? Приложение. Прям Дордойго өзүнчө. М-банктын айтишниктери эң баягы мындай күчтүү айтишниктер экен, бат жасап беришти. Рахмат, аларга жардам катары жасап берди да ГНСК. Азыр Дордойдун ар бир контейнери оцифрованный. Мурун биз саначу элек го, Дордойдо баланча контейнер, анан түкүнчө, анан бул, анан жанагындай коррупция. Налогөк барат дагы 2 контейнер турса, бирөөнү эле көрүп коет. 4 турса 3 эле көрүнөт көзүнө, мындай да, жазып келет. Бирөөнү көрбөй калат. Эми коррупция деген ошол. Анан азыр болсо баары оцифрованный. Бүт неме каждого видно. Ар биринин уникальный коду бар. Мисалы үчүн бир контейнерди базабыз картадан. Бир күнү келсең көрсөтүп берем. Басканда эле ичинде Мунуку, Нурсейит, баланча жашта, баланча сатат, носки салат, оборотчу мынча, салыгы мынча бүт чыгып калат. Анан сен Нурсейит салык төлөгөндө жашыл болуп күйүп калат. Төлөбөсөң кызыл болуп күйүп турат. Мен даже карап туруп элетем. Эй, Дордоюңар кызыл алаго, качан жашыл кыласыңар деп. Бүттү. Салык төлөнгөндө жап-жашыл болуп калат. Цифровизацияга өтүү. Мына цифровизация кандай сонун көрдүңбү? Кадимкиде азайдыбы? Коррупция эмес. Ошо жанагы ийгиликтер ошондон да. Мына элестет баардыгы көрүнүп турат. А мурун ушуну ким кылчу эле? Бир 50-60га жакын налогөк алып кырчы. Жана мен айткандай 4-тү 3 кылып көрүп келчи, 2-ни 1 экен деп келчи. Кээ-бир алкымы чоңурактары вообще жок экен контейнер деп келчи. Көргөн жакын деп. Эле талаа турат деп. Менде суроо бар. Айтып атам да. Сиз жумушка келгенде эле ЭТТМ боюнча сүйлөп келгенсиз, элдин баарын эсинде. ЭТТМ жоюлду деп атасыз, кээ биркилерине калды деп атасыз. Ошол тууралуу түшүндүрмө берсеңиз. Калганы мен жана айткандай 3 китке калтырдык. Кит деп. Акула деп эли деп кит деп сүйлөшпөдүкпү? Кит 3 китке калтырдык. Бул нефтиге, арак ичимдикке, анан дары-дармек 27ден башталат. Бирок дары-дармек деле 27ден баштап деле такыр ЭТТен кирбей калышы мүмкүн. Анткени алардын өзлөрүнүн, Минздравдын өзлөрүнүн система учетусу бар. Ошону эле биз интегрировать этип коебуз биздин базагачы. Ошондон эле карап турабыз. То есть ал ЭТТнин даже лучший версиясы да. Негизи эле ЭТТн кирип атканда бюджеттен оңор эмес акча бөлүнсө керек бул программаны киргизиш үчүн. Ал бул ошонун инициаторлору негизи кандайдыр бир жоопкерчилик алабы? Аябай көп акча кетти. Эми аны мен мындай да. Биз эмне үчүн частный компания, частниктер өнүгөт, а мамлекеттик ишкана өнүкпөйт. Эмне үчүн билесизби? Кызыктуу. Анткени жок, частниктер бат-бат чечимди кабыл алат. Мисалы үчүн, допустим, давай биз эки эле предприятияны алалы. Частник, анан мамлекеттик ГП. Экөө бир эле продукция чыгарат деп коелу, бирдей эле акылдуу адамдар иштейт, IQ-лары бирдей, кыйындыктары бирдей, руководителдери. Биз айтабыз кеде менеджер анан ал бул жок, ал системна. Анткени менеджерлерин алмаштырып көрүшкөн. Ошондойду салыштырыш үчүн. Жок, мисалы үчүн мамлекетте иштеп жүргөндө жемиш бербейт, анан жумуштан уволенип барып частный компанияга барса жемиш болот. Мына М-банк деле өстүрүп атышат. Эмне үчүн? Анткени частниктин философиясы башка, табияты башка. Ал чечимди өзү кабыл алат, бат кабыл алат. Бир чечимди мына стаканды жылдырыш үчүн алат деле бир совет директору өттүрүп жылдырып коюп калды. А мамлекеттик ишкана бул стаканды бояка жылдырыш үчүн 3 ай 300, 800, 900 мыйзамга ойт мындай эшикти такылдатат да. Согласование, анан бул
жанагындай ЭТТ дегендей да. Анан эгерде частник бир ишти жасап эксперимент туура эмес болуп калып, мындай болгон болбойт турбайбы, башкача жолунан кирели деп изденүү да. Изденүү кирет, чыгымды алып туруп списать этип коюшат. Мамлекеттикке кылса муну өлдү дей бер анда. Туура эмес болуп калчусу өлдүң дей бер. Ошондуктан коркот бар. Кой, эмне болсо өнүкпөсө койсун, кийин мен суралам деп согласование бара берет, согласование болгондо берет. Ар бир адам ар кандай да болбойт дей берет. Ошентип эле бир маселе ушу стакан ордунан жылбай эле тура берет, артта калып калат деп дейт. Мындай скорость принятия решений ар кандай экен. И брать на себя ответственность и жанагындай да. Андан тышкары эң кызыктуусу мага сиз адам катары кызыктуусуз. Өзгөчө эле бул подкастты тарыхта калтыргыбыз келет. Ошондуктан жаш балаңыз каяктан өткөн, балалыгыңыз каяктан өткөн, каяктын кулуну болосуз, ошону айтып кетсеңиз. Мен 1969 жылы илгери дегендей 21 октябрда Бишкекте төрөлгөм өзүм. Биринчи роддомдо Бишкекте. Бирок мен өзүм агесте ата-энем, атам Шыкмаматов Насыркан айылда Жумгалдын Нарын областынын Жумгал районунун Кызарт айылында Жаңарык орто мектебинде тарых сабагынан берген мугалим болгон. Мамам Табалдиева Майрам башталгыч класстардын мугалими болгон ошо айылда эле. Экөөстүк мугалим. Экөө тең. Анан баягы мама дечибиздер апабыз. Ошол апам азыркы Арабаев университети мурун кыз келиндер университети институту болчу, мугалимдер институту, женский педагогический институт деп койчу, жемпет деп эркелетип ошентип айтчу. Ошол жакта дошфак деген, ошо дошкольный деген, жана башталгыч класстар боюнча факультетте окучу экен. И последний курс дипломду алам деп келип, дипломун алып, заочно окуган да. Мени ошол Бишкектен төрөп калган ошондон да. Бишкекке келип, экзаменин берип, анан как раз дипломду да алыптыр, мени да төрөптүр дегенде баягы кош майрам да. Анан ошентип айылга барган экен, мени көтөрүп алып. Ошол сүрөттөр бар. Анан ошентип мен Бишкекте төрөлгөн болуп, городской болуп калганым ошондон. А так ошол айылга баягы бир жумадан эле кетиптирмин Кызартка. Кызартка. Получается, шаарда төрөлүп, бирок кайра эле айылга кеткенсиз. Шаарда төрөлүп. Эми баягы шаарда төрөлгөн себеби ошондой да, диплом алып. Ошо айылда анан биринчи классты айылдан окудум. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү классты шаардан окудум. Эми ортодо бир мындай бир семейный трагедиялар болду. Мен 3 жашымда мамам өлүп калыптыр. Ооруп анан ошо менен баягы атабыз жашта эми 37-38 жашында экен байкуш. Канча бир тууган элеңиз? 5. Анан аларды алып шаарга келип, анан шаардан баарыбызды баягы мен ошондон биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү класс шаардан окуп калгам. Анан бир жерде дагы баягы кайра турмуш кыйын болуп, кайра айылга көчүп барып турубуз. Жылбеки ортодо жүрөп. Кыйынчылыктардан. Анан 8-9 классты кайра бияктан окудум. В общем, туда-сюда дегендей да. Анан 10 класста айылдан бүттүм. Кайра эле. Анан ошол 10 класста окуп атканда атам каза болуп калган. Эми ал дагы баягы турмуштун кыйынчылыгынан го, стресс, давление. Анан Нарын Высокогорьеда. Азыркы шартта мен көп мындай карайм да, медицина аябай жетишти. Азыр жанагындай таблетка ичип, давлениеси гипертониктер мындай режим кармаса, бир 10-20 жыл жашамак экен да, режим кармаса. Просто жап-жаш элестет, 55 жашында давление резко көтөрүлгөн и инфаркт болгон да. А так медициндай режимди кармаганда азыр мына көбү бизде баягы тамак ашка байланыштуу высокогорье, стресс, ал бул деп давление көп адамда бар, Но бирок баары режим кармашат, спорт менен заниматься этет, диета кылат, антет ментет, режимди сактап жүрөт. Мен ошо дайыма ойлоно берем да. Ошол кезде азыркыдай пропаганда, элдер билсе, гипертония экенин билчи, бирок гипертония эмне экенин билчү эмес да. Мындай.
тоник мин деп койчу. Бирок ал эмне, ал кантип дарылы солот, аны кантип режим сактайт билчү эмес. Наоборот, майды көп жечин, мындай. А так антпеш керек да негизичи. И ошентип анан мен 10 класстан баягы взрослый жизнь болду. Бүттү, анан мага ушул жерден суроо бергим келип кетет. Сиз мындай өспүрүм, эми взрослый жизньге вступать эткөн учурда мындай айтканда атаңыз да жок, апаңыз да жок калдыңыз да, только бир туугандарыңыз. Өзү кандай сезим экен? Бул эми трагедия бала үчүн, любой өспүрүм үчүн да. Мисалы үчүн балдар 12 жашта бир переходный период өтөт. Байкасаң, балдар 12 жашында характер өзгөрөт. Мулжулуңду айтыша башташат, баягы какой-то бир детский наивностьтен бир башкача бир взрослый жизнь аракет кылып, мен өзүм билем дегенсип, өзүнүн бир оюн айтып, өзүнүн бир бунтарлык мүнөз пайда болот го 12 жашында. Анан ошо азыр айтат эмеспи, ошону кыз багыла, подавлять этпегиле депчи. Анан 12 жаштан кийин 16-17де экинчи волна переходного периода тоже свое я. Мен чоңойдум, мага акыл үйрөтпөгүлө. Тетиринен тетир жанагы. О десең тө десең бе деген баягы всегда конфликт отцов и детей деген бар эмеспи? Ошолдон чыгат да бул эми баягы переходный. Анан эми меники как раз ушул 16 жаштагы переходный болуп аткандагы трагедия болду да. Ну эми азыр ойлосом өтө эле кыйын болуптур, но бирок ошол кезде как-то уже мындай. Ошол жаш Алманбек мырза эмнеден ойлонду эле, кандай ойлор менен жүрдү эле? Көбүнчө балдар өзүн штаб салып азыр өзүнө кол салууларды көп го ушундай учурларданчы. Эмнеге мындай жардам берди бул менен күрөшкөнгө, турук бергенге? Наверное, мечта. Мечта дегенде бир кыялдануулар көп болчу менде. Как-то мындай эми кандай десем, ал кезде союздун убагында стандарттар бар эле да. Азыр стандарттар жок кандай, окууну бүтөсүң, сен өзүң профессия тандайсың, жолуңду аныктайсың, кайсыга сен өнөрүң болсо ошол свобода кеттиң да. Эми СССР убагында определенный бир стандарттар бар эле. Мектепти бүткөндөн кийин обязательно высшее образование баягындай стандарт, бланка, ошого билим алыш керек дегенчи. Албетте билим албайм дегендер деле бар болчу, бирок билим алуу деген бул өзүнчө бир критерий, стандарт болчу. Анан мен мечтам ушул жогорку окуу жайга өтүш керек, некогда расслабляться, окуш керек деп мен өзүм атамдын жолун жолдоп тарых факультетине даярданып жүргөм. Тарыхты мен жакшы билем, азыр да жакшы билем. Анан бирок ал кезде тарых факультетине өтүш бул мындай нереально болчу да, мындай. Особенно менин положениемде. Анан мен эми смирился, что это нереально. Барасың, өтпөйсүң да. А өтпөй калган это дополнительный еще раз стресс. Жана сен айткандай болуп кетиши мүмкүн дегендей да. Элестетсең. Ойлондуңуз беле? Жок, ойлонгон эмес, бирок мындай айтып атам да. Биринин артынан эле бирине окуу өтпөй калган ал чоң стресс тоже. И анан мен Орус тил адабият институтуна Бишкекке келип тапшырдым. Анткени ошол кезде ал факультетте орус тил адабият мугалими боюнча жалаң кыздар өтчү да. И эркектерге кичинекей мындай неме болчу. Поблажка. Мисалы үчүн жана спортсмендер болбу? Спортсмендер, мастер спорт, ошолорго ЦКнын бир буйругу менен эле университетке өттүрүп койчу. Экономфак, калаган факультетин, ИСФАК, ошолордун баары эле ИСФАК же экономфак өтчү да. Анткени баягы булар СССРдын флагын көтөрүп жүрөт, дүйнөнү дүңгүрөтүп атат. Некогда билим алганга деп туруп, баягы экономфак квота менен өткөрүп койчу. Мен муну айтып атканым ушундай бир саясат бар эле дегендей да. Анан ушул эркектерге дагы, эркек балдар көбүрөөк өтсүн, мугалимдер көбүрөөк эркек болсун, аялдар эле көбөйүп кетти дегенде, азыркы гендер мындай наобороттон иштеген да. Анан ошентип мен ошону билип алып ошол жака тапшыргам. Кичине поблажка. Биринчи поблажка ошо эркек балдарга кичине бир неме бар эле. Экинчи поблажка айылдан келген
Анан кечирип коет бул нарындан келсем орусчаны билбесе кечиримдүү да дегендей да. А кездеги мугалимдер мындай өтө билимдүү, союздун баягы мындай тартибинен өткөн, бирок в то же время алардын баардыгы бир 50-60 кишилер ошол кезде согушту көрүп калган, кыйынчылыкты көрүп калган. Ор мүнөздүү. Дагы бир справедливый боорукер болчу эмнегедир. Азыр мен андайды кездештирбейм көп, Азыр биз народ чорстой болуп кеттик да. А мурун боорукер болчу кадимки. Келип монтип биографияңды карап, меникин карап, ушундай экен, мунун шарты ушундай экен деп бирин карашып мындай. Шакка карап. Мындай билем да, мага ачык айтпаганы менен баягы экзаменационный немеден мен сезгем да ошону мындай какой-то бир поддержка болгончу. Мага кезде мен баарын эле шатыратып сукмуш жооп бербейм дегенден алысмын, конечно. Анткени жанагы экзамен берген орус тилден бересиң да. А орус тилдин правиласын билесиңер, самый сложный. Анан ошолор боюнча ушул поддержка болгон. Мындай негласындай карап, борорса керек деп ойлойм. Ошол кезде сакалдуу мугалимдер болчу. Анан ошентип өттүм дагы, анан окудум. Биринчи курсту бүтүп армияга кеттим. Анда ССРУга деп те Дальний Востокко. Аягы өзүнчө бир стресс. Ошол. Негизи жаш бала чагыңызда, окуучулук кезиңизде, студенттик кезиңизде айтып кетип атасыз. Ошол эле кезде мугалимдер тууралуу дагы, анан бир боорукерлик тууралуу сөз кылдыңыз. Азыр заманда буллинг деген нерсе пайда болду окуучулардачы. Буллинг деген. Бул мындай кемсинтүү, бир оюна боюна карап, материалдуу бир үй бүлөнүн жагдайына карап балдарды буллинг кылышат да, мындай кемсинтишет. Ошол нерсе көбүнчө суицидке алып келип атат. Сиздердин кезиңизде, сиздин учуруңузда ушундай болду беле? Эми болгон, бирок ал ошол замандан буллинг болгон да. Ал бардык мындай подростоктордо болот да. Бирок жана суицид деп атпайсызбы, ошо буллингден депчи, мындай кемсинтүүдөн. Ал да бар, суицид биздин убакта деле бар болчу, бирок ал кезде кандай десем? Ал кезде мугалимдер полностью мектептеги контролду мугалимдер алган. Мисалы үчүн жестко кармачы, ата-энелер азыркыдай келип болушчу эмес. Наоборот, мугалим мени сабады десе туп-туура кылып бердичи. То есть пропаганда да, пропаганда мугалимдер мектептеги полностью контролду мугалимдер алчу. Мисалы үчүн эгерде мындай бир окуя болгондо айтып берейинби? Бизде совет министри Дүйшеев Арстанбек деген болгон. Он председатель Совета министров. Азыркыча айтканда премьер-министр да? Ошол учурда. Премьер. Анын уулу Тилек Абдрашитов деген. Биздин айылга 10 класста окуганы барган. Көрдүңөрбү? 10 класста айылдан окуйм деп барган, анткени ата-энеси жиберген да, айылдан мындай аттестатты жакшы алып кел деп. Бул баягы тартиптин катуулугу, Анан ал Тилек барганда американский джинсы деп койчу. Джинсы. Азыркы эле кадимкидей эле джинсы, а кезде бир мындай бир түшкө кирбеген нерсе эле да. Анан ошондо кийип келген. Анан чөнтөгүнөн тамаки чыгып калган. Космос деген. 10 класстын окуусунан джинсы кийген. А ошол кезде начальник роводы келип линейканы мындай кылып койчу, 4 кылып тизчи, анын ортосуна чыгып директор школ, мугалимдер, анан начальник роводы келип собрание кылган да. Ушундай преступление болуп атат, андай мындай балдар мушташып атат. Эми азыркыдай да жана буллинг дегенде, буллинг эмес эми көчөмө мушташы ушундай. Бир чипи болсо керек, эсимде жок. Жок, соседний айылда бир чипи болуп, балдар бирин-бири мушташып, башын жарып коюшкан. Анан ошондо келип бүт район айылдарга келип собрание кылып жүрүптүр да, начальник роводы лично мына. Лично начальник роводы эсимде бар да, бой узун бир подполковник беле ушундай болчу. Анан келип жыйналыш жасап алды. Анан жана Тилекти көрүп калды. Анан айтты, бир келчи деди. Анан ал чыкты айтты. Сен бул кандай? Ары кара деди, ары карады. Чөнтөгүнөн монтип сигарет алып чыкты. Бул эмне деди?
анын кулагына келип шыбырашты тиги мугалимдерчи. Бул баягы Арстанбек Дүйшеев эле ошонун баласы деди да. Эми азыр ал тилек мени көрсө деле таарынбайт болуш керек экен, бул болгон окуя да. Бул даже жакшы да, ошо кездеги нравалар кандай эле. Анан тилекти чакырды дагы, анан кийин сабадай айтты, мына сен атаң премьер-министр болсо, сен уят кылып атасың. Эл журтка берген сабаң ушул, сен эртең алдагы шымыңды көрбөйүн. Сигарет менен чыгып, атыгы тилек чуркап чыгып, мына мени урасың демек да. Күнөөлүдөй болуп баш тылды салып шылкыйып турганда эчтеген. Даже биздин боорубуз ооруп кеткен. Ойбой саба. Сен ушундай, андай, мындай, как это так, уятың барбы, давай эртең завтра чтоб не видел жанагындай деп. Аны көргөндө биз жөн эле тилек ташынткен бизди жөн эле бышырып эле жеп салышат го деп коркуп түптүз жүрчүбүз да. Какой джинсы, какой сигарет. Сиздердин араңызда кандай бир үлгү болгон, что так нельзя поступать деп? Так нельзя, эми жесткий контроль да ошондой. Бул жерден теманы улантып келип атат, айтып атпайсызбы? Анын атасы бар болчу депчи. Бар бир нерсе болсо, бар бирөө защит этет, хотя бы сознаниясында бар да. Сиз мектепти бүттүңүз, окуу жайга тапшырган, эми деги деле ар кайсы эркектин өзүнүн мындай ою бар го. Бир нерсе болсо атам бар, бир нерсе болсо атам жардам берет деп. Сиз учурда бир таянып турган бир адам болуш керек да. Сиз кимге таянгансыз? Кайсыл киши болду эле ушул жол көрсөткөн? Билбейм, мен ама азыр көп жыл өтүп кетти. Мен ошо кездеги состояние душыны билбейм, но бирок окуп, мен да активный болгондуктанбы, иши кылып мындай көп стресс деле болчу эмесмин. Мындай иш менен чыгарып дегендейби? Жок, как данный кабыл алчумун да. Эми башыңа келди, эмне кылам дегендей да. То есть жанагындай бир адамдар болот го, мындай эмнеге менин тагдырым ушундай, анан эмнеге меники мындай, эмнеге башканыкы мындай деген менде эч качан андай болгон эмес. Мен просто болду. Анткени мен жана тарыхты көп окуп даярданып жүрөм деп элем. Ошо кезде меникиндей тагдыр менен адамдар абдан көп болгон. Почти согуш убагында согушка кетип келбей калып, балдары жана жазуучулар. Ошо кезде биз окучубуз, Алы Токонбаев, Касмалы Байеленип, Жан Төшүп, Темиркулов, Үмүталиевден азыркы көчөлөрдүн аттарын эмселери билбей калдык. Алар биздин залкыр жазуучулар. Гапар Айтиев, мисалы үчүн, Чыңгыз Айтматов, бүт жазуучулар, Муратбек Рыскулов жана Маданияттын. Ошолордун бардыгынын 80% ушундай кыйынчылык турмушта чоңойгон. Ал кезде мындай андай случай абдан көп болгон. Согушка барып келбей калгандар болгон. Жанагындай оорулар, азыркы оорулар дарыланып, мындай дарылап коюшат, даже мээге чейин кирип стенд коюп атат. А мурун смертность көп болчу аябай. Аппендицит менен болуп калчу. Летальный исход кылып келди. Летальный исход. Өзү азыр Мен эсимде бар, ошо тиши ооруп кетип эле, анан тиши мирин чаап кетип бирде эле өлүп калган бир агайыбыз ушинтип каза болуп келген. Тиши ооруп кеткен, уже келген өлүп калды тишинен депчи. То есть медицина ошондой кесип эле да, мал. Тегине 80-чи жылдарда мисалы үчүн. Сиз айтып атпайсызбы, ушул көп эле адамдар ошондой тагдыр болду, алар мындай уже кандай десем, буга көнүп калды. Как данность принимать этим атпайсызбы? Азыр эми канча жаш муунда балдар менен иштешип жүрөсүз да. Бизде мендей жаштар менен, азыркы муун менен кандай айырмачылыктарды байкайсыз? Өзүңүздүн муунда адамдар менен азыркы муундагылар. Биздин убакта, бизди кичинекей кезде аксакалдар отуруп алып мынтип айтчу. Ой, силер эми бактылуу балдарсыңар да, эмне деген заманда жашап атасыңар. Карачы, трактор жүрөт, соко менен жер айдабайсыңар, үйдө жашап атасыңар, бош үйдө жашаган жоксуңар. Кийимиңер бүтүн. Эми биз деле жамачы кийчүбүз, жамачы деп коет. Кандай айтчу эмес, мына карачы деп. То есть алар относительно дегендей өзлөрүнүн баягы 30-40 жылдары машак деп коет. Машак терип чоңойгон да, машак деген жанагы буудайды оргондон кийин мамлекет буудайды оруп алып кетет да, ошонун зернолору жерге түшөт. Буудайлар жерге түшөт да. Ошолорду мынтип кол менен чогултуп, анан 1 килограмм, 2 килограмм чогултуп келип, анан жууп, анан тегерменге алып барып уң кылып, анан ошентип жейчи. Алар ошол заманды көргөн. Алар жанагындай бир
ылайдан жасалган эле үңкү тоонун түбүнө мындай кепе кылып алып ошонун ичине кирип свети жок эле кучакташып жатып эшикке бир таарды илип коюп малды арканда ошентип жашашкан. Ошентип выживали. Аларда bir 7-8 бала төрөлсө 10 балага чейин төрөлүп, эми анда азыркыда медицина планирование деген жок. 10 бала төрөлсө анын 3-4 чарчап калып аткан болгон. Ар кандай. И это для родителей было как мындай. Майла жок деп сетим мындай. Смеление. Бала чарчап калды деп, жана кичинекей балдар чарчап калса алып барып коюшуп, майла жок деп ушундай болчу да. То есть ошо кездеги суровый действительно ушундай болгон. Анан баягы биз чоңоюп, үйдө уже сахар, момпосу, биз уже кийинип калдык, мындай жанагындай союздун убагында. Тракторлор жүрүп калды, жерди трактор менен айдады, комбайн чыгып калды, ЗИЛ, КАМАЗ. Мындай Кудайга шүгүр СССРдин баягы күпүлдөп турган, мындай СССР гүрүлдөп турган убакта. Ошентип турган убакта тиги мурунку жарым турмушту көргөн функциональный память деп коет эмеспи, ошолор конечно ошентип айтат да. Силерде. Анан мен азыр дагы көбү ошо биз тең-туштар болуп, азыркы жаштар деген ошону эстейм. Это просто биздин поколение, кийинки поколениесине да ошентип айтат. Ой, биз кезде биз ошентип мындай бир сотка менен жүрчү элек, а силерде азыр ой жанагындай мындай эле экран менен абада пайда болуп тырык деп жана жоголуп кетет. Биз деген ушинтип мотоцикл менен пицца ташытсак, азыр дрондор менен учуп жүрөт, пицца ташып 9 этажга кирип. То есть астыда дагы миллиондогон жылдар адам баласы жашайт. Миллиондогон. Мына биз ушул убакка чейин миллиондогон жылдарда адам баласы жашап келди. Жана неандерталистерден да тетиги. Биздин эрага чейин, биздин эра 0 жылдан баштаса ага чейинки мына 5000 жылды биз билебиз, фараондорду билебиз, Египетти билебиз, жана пирамида салынган Египетти барат, ошол биздин эрага чейин 5000 жыл мурунку. Андан ары да канча миллиарддаган жыл, жана мамонтный период, анан астыда дагы миллиондогон жылдар бар, адамдар жашайт буюрса, Кудай кааласа. Бирок ошондо мына улам бир поколение, кийинки поколениега возможно мындай айырма болот да. По-любому айтып келет. Ал үчүн сен эле айтып коюшуң мүмкүн кийин неберелериңге, ой, биздин микрофондору ушундай бир темир эле, азыр микрофон бар жок билмейт деп, мисалы үчүн дейми? Может бир невидимый микрофон чыгарабы? Айтат го адамдын мен эмне үчүн кээде ошо ойлоно берем, дагы бир адамзат дагы бир миллиондогон жылдар өмүр сүрөт болуш керек деп гипотеза. Анткени айтат ошо адамдын мээнин, фантазиянын, адамдын күчүнүн, возможностун бир какой-то бир кичинекей эле проценти эксплуатация болгон дегендей да. Мисалы үчүн муну ойлоп таппай жүргөндө деле бир адамдар болгон ойлоп тапты, мээ ойлоп таптı да. Мээ дагы көп нерсени ойлоп табат. То есть потенциал мозга. Анан ошол бүткөндө, уже бүттү, все, дальше эчтеке ойлоп табай алгандан кийин анан, по-моему, другой цикл, жанагындай динде айтылгандай кыямат, акыр заман, сурак, анан жаңы жашоо дегендей да. Динде ушинтип айтылат да. Акыр заман болот, баардык токтойт дагы, сурак жүрүп, анан жаңы жашоо башталат депчи, туура? Ошо цикл. Может ошондой болот го деп мен да ишенем. Но бирок жанагы мээнин дагы потенциалы, анткени Кудай Таала деле ошо мээни жараткандан кийин ошол потенциалды берген, значит, ошол потенциал аякына миссияга чейин чыгыш керек да. Не может же быть такого, что создатель создал и половинасына жеткенде эле бүттү, все, проект жабылбайт да. Этот проект, могущественный проект дегендей да, мындай Кудайдын долбоору деп койсок, ошол мээни дагы карабайсың. Акырындан, сразу эмес, по чуть-чуть алып келатат дегендей да. Анан жаңы нерселер ачылып атат, адамдардын возможности күчөп келатат. Азыр дагы бир маселени айтып берейинби? Мына кичинекей балдар деле алып карайлы. Айфонду же любойду 3 жашар балага берсең, бизден жакшы билет. То есть уже мозг настроен. А 70-жылдардагы 3 жашар балага ошону берсең, ыйлап, температура болуп, жүрөгү чүп ал соткадан. Мисалы үчүн да, түшүнбөй эмне экенин ал. Азыр уже, то есть адаптация. Мозг. Азыр карабайсың кичинекей балдарды.
кандайынан кантип карап, кандай жаап, кантип блок кылып, кантип цифровой Паролуна чейин билет. паролуна чейин билип, кантип чургап келип бетиңе такап ачып, кайра блок кылып салып, паролун алмаштырып коюп көрдүң, концертти коюп атышат. Өзү азыр көрүүчүлөр ойлоп атышат, силер точно налоговикти алып келдиңерби подкастка деп ойлоп аткан болуш керек. Ностальгия болуп кетти. Бирок биздеги жизнь ошондой да. Могу сиздин окуяңызды уланып кетсек, университетке тапшырдыңыз. Университеттен кийин тарыхчы, кыргыз адабият дедиңиз, орус адабият. Орус тил адабият. Орус тил адабиятына тапшырдыңыз, окуп баштадыңыз. Ал жакта учурлар кандай өттү? Университет. Ал жерде эми студенттик жашоо өзү шатран шатман майрамда. Мисалы үчүн Апиштада жашаш, Апиштада азыркыдай бөлүнүү жок болчу. Азыр бөлүнүү эми саясатчылардын эмеси го, агесте биз шатран шатман болуп эле ким каяктан экенин иши да жок болчу, билчи да эмеспиз. Ушинтип аралашып эле бир Апиштада жыргап, куунап, кучакташып дос болуп эле жүрчүбүз. Анан өзүнчө студенттик жизнь, по-моему, майрам, ошо кезде майрам. Для меня был майрам болчу. Анткени эртең менен сабакка барып, түштөн кийин эми общежитие да, чогуу барасың, чогуу келесиң. Коллектив такой, разум. Өзү биз азыр налоги болуп турабыз да. Жалгыз кантип эле ошол тарыхчынын баласы орус тили адабиятын окуп, акырына келгенде кантип налоговик болуп калды. Мунун неси что здесь такого? Тарыхчынын баласы эмне тарыхчы болуш керек бе? Тарыхчынын баласы. Просто орус тили адабиятына тапшырдыңыз да. Орус тили адабиятынан кийин мен ошонусун бар кызык. Кийин мындай болду. Орус тили адабият ал эчтеке эмес, концерт алды да дегендей. Орус тили адабияты бүткөндөн кийин мындай дайыма да мындай природа против меня дегендей да. Анын бүткөндөн кийин союз урап калды. Все, бүттү. Мугалимдер эшикке туруп китеп сатып калган маал болгон. Азыр биз эми, конечно, антип айткан ар бир замандан өзүнүн бир жакшы жаман жагы бар, бирок союз урагында аябай мүңкүрөгөн эл. Сен эми бала мындай, сен даже төрөлө элек болушуң керек. ЖДга барсаң, ЖДда толтура көчүп кеткендер болгон. Анткени Приднестровьеда согуш болгон, Тажикстанда согуш болгон, Грузияда согуш болгон, СССР урагында жөн эле бир, по-моему, бир ааламат башталган да. Представьте, ааламат. Закондор иштебей калды, экономический связь үзүлдү, карым-катнаш үзүлдү, экономика деген баары бир цикл болуп келген да СССРдики. Ошол в одночасье үзүлгөндө эле жанагы тамырлар да мындай, шлангдар жулунуп кеткенде суулар агып калат, ошентип эле ар ким өзүнүн окуты менен өзү болуп калды. Самый тяжелый период. Ошону эл көтөрдү, Ошону эл көтөрдү, жанантип нааразы болгон жок, революция кылган жок, көчөгө чыккан жок. Союздун тарбиясы бар да. Ушундай болуш керек экен деп эле. Казакстанда мына желтоқсанда башталды. Анан ошо маалда ЖДда аябай көп орус улутундагылар качты. Кокуй азыр Грузиядагыдай болот, бияк Казакстандагыдай болот, Тажикстандагыдай болот, согуш башталат, мына башталат деп паника менен баары Москвага, Израиль переселение болду. Экономика, айлык акы вообще берилбей калды. 6 ай, 3 ай, 4 айга чейин айлык акы жок. Завод, фабриканын баары токтоду. Дефицит товаров, сигарет жок болчу. Сигаретти талон менен, вермишель, макаронду представь себе. Вермишель, макарон талон менен болуп калды. Талонду элдерге берип, анан ошол талон менен барсаң аласың, албасаң аласың. Мугалимдер, окумуштуулар, высшая интеллигенция деп коет, СССРдин свет. Азыркы мындай бизнесмен деп атабыз го, бизнес жок болчу. Самый коомдогу эң авторитетный адамдар агесе культуранын, анан интеллигенция. Ошолордун баардыгы жумушу жок калды. Мугалимдер под сокращение кетти. Көбү жумушун таштай атат. Эми бир 500-600 сом айлык алчу. Сом менен элестетсең. Өткөндө сен Акаевтан барып подкаст алып келдиң, ошондо биз ушул жакшы нерсени деле айтканды бир коркпой эле үйрөнсөк да, анын деле эрдиги болгон бечара. Ал бечара дегеним менен мындай жертва да, ал өзүнүн жертвасы. Мен аны элдин жертва эмес, ал өзүнө өзү кылды. Бир срок иштеп эле же 2 срок иштеп кетип калса, балким мындай тагдыр күтпөйт эле. Албай мен болом, бүттү, менден башка кыргыздын маңдайына
жаралган жоктурбай деп жомок ишенип алып анан өзүн өзү кылды да, же болбосо биринчи экинчи сурок чуркап эле жакшы иштеген, чыпылдап эле жүрчү, ушу тиягына барып жана сомду киргизип, анан ВТОго мүчө калып, ВТОго мүчө болуп Дордой аябай өнүгүп кеткен. Анткени ВТОнун правиласы менен Кытайдан бизге эң арзан товар келчү. Ошентип Дордой менен Кара Суу бутуна туруп алды. Дордой менен Кара Суу элди жакырчылыктан сактап калды. Көп ошол жака барып оокат кылып бутуна туруп, баягы салык төлөбөсө дагы анын мультипликативный эффекти деп коет. Анан айтып берем, салык темасына келгендечи. Мультипликативный эффекти аябай болду. А жерден салык деле көп түшпөсө, бирок элдердин баардыгы ошол жерден жагын багып калды. Сатып, Дордой аркылуу Россияга, башка жакка чыгарып. Сиз мо профессионал жагын айтып атпайсызбы? Мага эме да кызыктуу да, личный жагынан сиз ошол факт эсимде, жалгыз баласыз, ата энеңиз жок, бир туугандарыңыз эле союз учурган убакта мен көп уйлакам, үй бүлөлөр ал жакта сам за себя, бирок үй бүлөлөр менен мүчөлөр топтолуп бири-бирине каршы болуп, атам да айтып берген ал учурда эмне болгондорун. Анан сиз жалгыздыкты кантиңиз? Мен такыр түшүнбөй, очень сложно. Мен эме бул темага көп кайрылгым келбейт, бирок айтып берсем, сен айтып атпайм, ыйлабайсың. Өңгүрөө эле ыйлайсың, камераңды өчүрүп алыпчы. Менче наоборот ушундай окуялар керек да элдерге. Анткени элдер түшүнсө, билсе окуялардычы, өзү негиде бул көз ирмемдер да тарыхта калып турганчы, элдер менимче билиш керек да, эмне болгон, кандай учур болгон. Мен тескери же ушинтип ойлоном. Анткени канчалык көп эл билсе эмне болгон, ошончолук кийинки келечекте кыйынчылыктар туруп эргенге жардам берет да. Биз пайда алып келгибиз келип атат да, ошондой ниет. Мисалы үчүн мен Алы Токомбаевдин кандуу жылдарын окугам. Кандуу жылдар деген бул үркүн болуп, биздин эл тентегирээк болуп кичинечи. Алыбек алына жараша иш кылбай, ушул ак падышанын колониясынан чыгабыз, өзүнчө эгемендүүлүк болобуз деп, кантип эгемендүү болот элек билбейм мен. Өзүбүз Боосийде жашайбыз ошол кезде. Мындай бир заманбап эчтеке жок. Тоодо жүргөн эле бир элбиз. Анан ушул бир саясий интригалар болуп, ак падышага каршы чыгабыз деп, биринчи ушул Өзбекстанды кыдырышат, сырткы күчтөр. Казакстанга келишет, давай ак падышага каршы чыгабыз. Эч ким макул болбойт. Өзбекстан да макул болбойт. А биздин кыкемдер оппа болду, туура, эмнеге биз ак падышага баш ийебиз, көтөрүлөбүз деп турган, өрттөп, талкалап булардын баарын. Мисалы үчүн да. Анан биз колониябыз, агерде ак падыша Сарский империя. Мисалы үчүн Афганистан Англиянын колониясы болчу, Европанын колониясы болгон бүт мамлекеттер. Индия Англиядан Махатма Ганди кантип бошоткон билесиңер эми, ал эми көп убакыт. Баардыгы ушул эркиндик үчүн, көз карандысы үчүн күрөштөр жаңыдан башталып аткан, бирок аны ар ким ар кандай жолдор менен кылган. Анан бизде ошол көтөрүлүш чыгып, анан ал көтөрүлүштү басабыз деп, карательный отряд келип, анан көп элди аткан. Анан ошондо качкан баары. Кытайга үркүн болуп качкан. Эми ошол бир саясий авантюрадан болгон. Эгерде ошентпей эле чыдап турганда, 17-жылы баары бир ак падыша куламак, Ленин келмек, баары бир ушул заман болмок дегендей да. Где-то бир миллиондой элибиз кырылбай калмак. Эми бул баягы болору болду, бирок ушундай болуп калды да, Анан ошондо Кандуу жылдар деген Алы Токомбаевдин романы бар. Ошону азыр деле окусуңар болот. Ал ошол жолдо баратып, кандай деген кыйынчылыктарды көргөн. Мисалы үчүн кетип баратып, бирөө ооруп, температура болуп эле. Эми элестетип көрчү, температура, жөтөл, кашель, бир дары менен айга турган. Дары жок. Всё ошол жерде калды, өлдү. Жана азыр Ысык көлдүн жетегибизден өткөндө Акшыйрак деген жер бар. Ошол жерде өтө көп күмбөз бар. Кетип баратып, бала өлөт, келин өлөт, шал өлөт, кемпир өлөт дегендей. Анан естественный отбор, тирүү калгандары кете берген, ошол бияктан өлүп калбай эле депчи. Анын үчүн паника болгон, качпай деле койсо кырмак эмес. Качпай койгондор калып эле калган да, баары эле качып кеткен. Качпай коктоголотко кирип келгендер калып эле калган. Паника болгондор качкан. Паника болуп кокуй кырат, өлтүрөт депчи. Көрдүңөрбү, мында азыр элестетип көрө аласыңар ошол кандай ситуация болгон.
качпай деле дипломаттарды жөнөтүп болду мындан кийин көтөрүлүш кылбайбыз баш ийип берели болду бүттү кечирим сурадык десе эле калмак да жок качып бар анан ошол кезде жолдон абдан көп адам өлгөн абдан кыйынчылык мага ошол чоң таасир бергенде мен дайым салыштырчу мен ошолордун жанында сен айтып аткан жана кыйынчылык деген мен үчүн бир эми тагдыр ошондой экен надо дальше двигаться дегендей да мисалы үчүн стипендия берчи стипендия жетчи ачарчылык жок болчу что ачарчылык жок болчу анан бизде билесиң азыр эми ар бир үйдө ар бир кыргыздын шаарда үйү бар азыр а мурун бир фамилияга даже 10 фамилияга бир эле үй да мен биякта ошол атамдын иниси бар эле Санарбек Карымшаков деген жазуучу өтүп кетти ал киши байкуш анан ал кишинин үйүнө барып чай ичебиз тамак ичебиз эми келе кой деп ал кадимкидей эле ал жайды сурап анча мынча тыйын берип жардам берип ушинтурчу атамдын инилери да айылда болсоң Эсенкан деген атамдын агасы бар ал киши вообще эле чоң өткөн бизди ошентип баягы жапатырмак дегендей да эгерде кыргыздын бир улуулугу ушунда да дайым мына Европада 3 ата 4 атадан туугандар уже кимдин тууган экенин билбейт даже атасынын иниси бар экенин билбейт дегендей да наверное эстеп коет европейцтер бизде жок 3 ата 4 ата 7 атага чейин баарыбыз билебиз туугандашабыз ошол нерсе сактап келген да жана экономикада диверсификация деп коет го бир отрасль выпадение болуп баратса экинчи отрасль кармап турат баягы экономика түшүп кетпейт анысыкандай бир туугандары болуп ошо колунда бар колуна жоона жардам берип намыс үчүн деп мисалы үчүн айылда бир колунда жогорок туугандын бирөөсү өтүп кетип соерго малы болбосо башка туугандары чогула калып азыр деле ошондой намыс үчүн деп малын берип жапатырмак жардам берип кыйынчылыктан алып чыгып кетет го мына ушул биздин эң бир улуу кыргыздын касиети ушул го да мен ушул культураны ушул традицияны биз мына силер дагы жаштар дагы ушуну муундан муунга өткөрүп сакташыбыз керек бул биздин баалуулук ушул жерде болуш керек мындай бири бирине жардам берип бири бирине каралаш болуп боорукер болуп жардам берип жанагы динде да айтылат го мындай соопчулук ошо соопчулукту тууган болобу кошуна болобу тааныш болобу кимде таанышса ошол колунда бар колунда жогуна жардам берип мүмкүнчүлүгү бар мүмкүнчүлүгү жогуна жардам берип кайдыгер болбой жана ташбоор болбой боорукерлик өкүм сүрсө ошол нерсе сактап калган мына ошентип ошол кезде мына баарына бири бирине жардам берип өлүп калса ошол жерден баары чогула калып көмүп жүргүлейми деп баягы иш кылып баары бир муштумга түйүлүп отуруп анан аман калган да ошо Алы Токумбаевдин жана кандуу жылдарындагы чыгармасы мага таасир берген Жан Төшүп Касмали Баялиновдун дагы бүт баары Түгөлбай Сыдыкбектин тоо арасында романы бүт ошондо ушул тагдырлар жазылган биз ошолорду окуп чоңойгонбуз Айтматовдун бетме бети мисалы үчүн кандай жашоодо жашашкан жана Толгонайдын образы согушка кетип балдары материнское поледе эми ошонун баары бизге таасир болгон да азыр мисалы үчүн подкаст тикток анан бирөөнүн бир өмүр баяны мотиватор деп атпайбы эми бул аталыш эле биздин да өзүбүздүн подкаст өзүбүздүн мотиваторлор болгон ал ошо чыгармадагы геройлор Кычан Жакыпов мисалы үчүн ошол кездеги мындай деп коет свободно ниша свободно не бывает деп коет ансыганда ал ниша мурун деле бар болчу болгону подкаст мотиватор деп аталчу эмес бирок таасирленди биз ошолордон таасирленчүбүз анан мен азыр сенин сурооңо жоопту таптым менен ойлонуп деле көргөн эмесмин азыр түшүнүп атам да азыр мына сен суроо берсең ошого түшүнүп атам биздин баягы мотиваторлор дух берип бизге энергия берип турган ошол чыгармадагы каармандар экен да мисалы үчүн мен ушуну дайыма ойлочумун кыйналганда да кантип эле кыйналбайсың мен айтып атпаймынбы ыйлабейсиң деп ооруп батинкем жок болчу эми элестетсең студент кыздар карайт 19 жаш бутуңда батинкең жок көрүп силерге күлкү ошондой болгон чын эле билейин элесиз үйдөн чыкпай отурасың батинкең жок анан тиги ошол
ошол нерсе мени мына мындай настроение жок отурганда ошол нерселер, мне кажется, мотивация берчү экен да. Эми кандуу жылдарга караганда азыр эми понимаешь ли ботинке жок. Ну, досуңдукун кийип алчубуз. Демек салыштырып сизге жеңилирээк болгон турбайбы? Мен жана бир окуя айтып берейинби? Эми сурап калдың айтайынчы. Жанагы замок бар го, замок. Ошол замок жок, ортосун жип менен монт байлап сабак баргам. Аны көрүп алып далай күлгөн, буллинг кылган болуш керек, билбейм, эсимде жок. Бирок мен ага маани берчү эмесмин. Буллинг кылып атабы мени, кылбай атабы, маани берип атабы, маани бербей атабы, мындай как-то мындай көп зацикливаться этчү эмесмин. Бирок эсимде бар да, тиги замок жок, ошол жерин жип менен мындай кылып туруп байлагам. Шым менен жапкам дагы ал кемтейген, ал бир апкытым мындайынан мырыйып, мындайынан кышыйып калганда апкыты мындай болуп калган. Ошону кийип алып эле татына кайла барып, анткени баары эле агесте неме эмес болчу. Мендейлер көп эле болчу. Толтур эле бир 10-20% баарыбыз эле ошондой болчубуз. Бирок адамдар айтып атпайбы, боорукер болгон. Андай деле катуу жесткий буллинг болчу эмес. Азыр жестоко буллинг кылат го, жаман кийинип, жаман жүрсө жестоко кылат деп угуп калам да мен. Агесте деле буллинг болчу, бирок өтө жестоко эмес. Балким мынтип мырыйып күлүп коюшчу. А бирок прям маңдайыңа келип, көзүңө сая айтып, сен момдайсың деген мораль андай жок болчу. Мораль деген эмне? Мораль, коомдук мораль бул ошол кезде калыптанып калган бир баалуулуктар да, андай баалуулук жок болчу. Наверное, алардын ата-энелери тарбиялачу, антпек эле алар деле бир кыйынчылык турмуштан өскөн адамдар да бар эле көбү. Бул жерде эме сөз жарышат экен бар го. Оор заман кыйын адамдар жаратат, кыйын адамдар жеңил заман жаратат, баягы эле кайра улантып кете берет. Өткөндө кечирип коем. Тиги бир Дубайдагы бир шейх айтты го. Менин атам араба менен жүрчү. Анан бизге жакшы жамал келди. Эми менин балдарым даяр окутта жашады, эми алар кийин араба айдайт депчи. То есть бул жалпы бир закономерность да. Ошондуктан жана даяр окатка көнгөн, чыйрак болбогон, өскөндөрүн өзү кеспеген, кыйынчылык кылбаган, стрессте устойчивый болбогон адамдардын турмушу кийин кыйналат деген теория ошондон да. Анткени алар биринчи эле турмуштун мындай соккусунан туруштук бере алабы, бере албайбы. А турмуш бир эле эмес, бир 10-20 жолу пешенеден ары урат дегендей да. В любом случае. Анан ошого даяр туруш үчүн биринчи кезекте стрессте устойчивый болуп, коммуникальный, жана силер коммуникация деген бирөө менен сүйлөшүп, бирөө менен жардам алып. Сен эгерде мисалы үчүн мен ошо кыйналганда, курсак ачканда, мен бирөөгө барып аттым да, бирөөгө барып, бирөөнүн үйүнөн тамак ичип аттык, мисалы үчүн дос күтүп, достор менен жүрүп аттык, туугандарга бар. Ушунун баары коммуникация да. Азыркы балдар барбайт, учурашпайт, сурабайт, мындай какой-то бир. Эми алар күнөөлүүбү? Мен ушу дайым достор менен сүйлөшөбүз. Аларда күнөө барбы? Жок да. Заман кылып атат ошону. Өзүбүз кылып атабыз. Өзүбүз ошолорго жооп беребиз. Эгерде балаң борпоң болуп калса, биз жооп беребиз. Ошончуктан коркпой эле кыйынчылыкка салыш керек, айылга айдаш керек. Мен аракет кылам ошондой кылганга. Насколько получается билбейм, бирок айылга айдайм. Көчкө тээп баргыла деп. Кыргызча сүйлөшөт баары. Кыргызча ой жүгүртүшөт. Элеттен келген, элетте жашаган балдар да ошолор менен дос болот, ошолор менен жүрүшөт, ичип алып. Могул жерден ушул теманы жабыш үчүн акыркы бир суроо берейин, кыска жооп берсеңиз болот да. Сиз айтып атпайсызбы, кармандар салыштырып, ушуларга мотиваторубуз болгон депчи. Кайсыл карман баардык чыгармалардын өзүңүздүн тагдырыңызга эң окшошу кайсы болгон? Андай деле окшош деген болбойт. У всех понемногу деген. Мына Гапар Айтиевдин тагдыры кыйын болгон. Бирөөнү айтып коелу, биздин көрүүчүлөр мындай жаштарга мотивация болсун. Бир жаңы окуп көрүп, ошого балким сиздин салыштырганга, ошон үчүн сурап атам да. Балким окуп салыштырып көрөт. Мына Алы Токомбаевдин кандуу жылдарын окусун. Гапар Айтиевдин өмүр баянын окусун. Айтматовдун ар бир чыгармасында ошол бир трагедия бар. Сиз уктуңар, ошону окуп туруп, кийин салыштырсаңыз болот.
кайра кайтып келели анда. Мектеп учуруна, союз учурады, ал жактан ыйлайт турган окуялар болду. Ыйладыңыз, кыйналдыңыз. Анан не болду? Анан союз сурап калды. Жанагын айттым, Анан ошентип мен алган билим кереги жок болуп калды. Анан таңның көрү айла жок. Дальше жана стресс дегенде 3-чү удар пешенеге пылчтеди. По идее окууну бүтүп, бир жерге барып иштеп, айлыктары жакшы болчу кезде тиги мугалимдердин. Анан союз сурап калды. Горбачевду сөгүп кала бердик. Анан баягы ким колунан не келсе ошону кылып баштады. Сатып, алып, сатып, иши кылып жүрдүк биз дагы. Анан ошо кезде мына экономика, анан юриспруденция аябай востребованный болуп калды. Айтат го бир востребованный нерсеге баары кетет да. Анткени экономика урады, мамлекеттерде экономика жок, все. Анан экономисттер аябай керек болуп баштады. Муктаж. Анан юристтер, анткени акционерное общество, закондор иштебей калды. Элдин башы айланып калды. Закон элестетсең закон жок. Уголовный кодекс бүттү мына. Ар бириңер өзүңөрчө СССРдин закону иштеп жүрөт. СССР жок, закон иштеп жүрөт. Ушундай бардакты көрдүң беле? Ошондой болгон. Анан ошентип анан востребованность деп юрфакка агесе мен уже мындай возмужалый деп коет го. Анан юрфакка өттүм, окудум. Экинчи уже билимиңиз ушу. Ооба, юрфакта окудум. Мен юрфакта 6 жыл окугам. Ошондо 30 жашка жеткенде бүтүпсүз да баарын общий. Мен андан кийин Москвадан академия управлениени окугам. Мен окуганды азыр да жакшы көрөм. Азыр просто уялган менен окуп атам. Азыр бир жакка барып окуйт элем. Ошондо азыр деле бир жакшыраак университет болсо. Окуган жакшы да. Мына азыр салыкты окуп атам. Жанагы интернеттен. Ошондо канча жашыңызда студент болуп бүттүңүз? 30 жашымда. Анан кийин дагы окудуңуз же аты өзүнчө онлайн окудуңузбу? Азыр жаштар мен өткөндө эми уулум айтат да. Эми ушул сыяктуу бир тема болуп, окуу жөнүндө сүйлөшүп отурсак. Анан мен күлдүм, мен 30 жашымда бүткөм экинчи образование. Мына ошол менен иштеп келдим. Анысыканда никогда не поздно деген ошол. Азыр жакшы окуу жай болсо дагы да окумакмын, студент болмокмун деп атпайсызбы? Ким болгоңуз келет элем? Айтешник. Салыктарын көрүппү? Кандай? Мага кызыктырат ушул. Анткени келечекте ушул цифровизация, санаа ириптештирүү бул чет эле. Азыркы жана искусственный интеллект, чат деп мына ой деп атпайсыз, жакшы деп. Бир 10 жылдан кийин көрөсүңөр, азыркы болуп аткан нерсе бир хлам. Просто прогрессивный шкала менен кетет, мондай стремительно кетет азыр. Цифровизация дагы, анан бул коррупция менен күрөшүүгө аябай чоң инструментарий. Экономиканы өктүрүүгө инструментарий. Технологический процессы, бүт. Кылмыштуулукту вообще жокко чыгарып салат. Анткени кылмыш кыла албай калат эч ким. Бардык жерде баары кармалат. Жасалма интеллект баарын көзөм. Бүт. То есть бул мындай бир конкретный порядокто алып келет, но и минустары да бар. Анткени адамдык фактор көп роль ойной калат. Жумушсуздар пайда болушу мүмкүн. Бирок эми мындай да сокращение, жумушчу сокращение болгон менен ошолор эле кайра башка сферага переориентация кылат да. Сиз өзүңүз учуруңузда ошол муктаж болгон кесипке окугандай эле. Мен азыр тиги иним сурады. Мен честно жооп бердим. Эми азыр айтишник окуп алсам уят го, тиги ким иштейт анда. Бирок негизи ойлойм да, мүмкүнчүлүк болсо айтини окуйт элем. Анан эмне мединство окуйт элем. Бир точный наука окуйт элем да. 30 жашыңызда бүтсөз, элестетелим, 30 жаштагы жаш Алманбек мырза. Жок, мен бүткөндө уже заочно окуп иштеп аткам, сот уже качан кирип иштедим? Сверлов район сотунда мен сот аткаруучу болуп иштегем. А кезде высшее образование бирөө бар эле. Анан юрфактын экинчи курсуна болгондо уже заочный алчы.
Сот аткаруучу дегендай. Азыр буларга статусту чоңойтуп койду. Биз сот аткаруучу деген бир секретарша сыяктуу болчу да, ошондой болуп иштеп, айлыгым 600 сом болчу. 600 сом алчумун, Свердловский району суд бул Тиш Мелечейин жанында. Өзүм Аламедин базарынын жанында турчумун. 600 сомду алчумун. Абетке жөө кетчимин Аламедин базарына. Бир чети спортта болчу экен да. Анткени троллейбуска акча жок. Жөө барып, абет кылып, абетте эмне, лагман дейсиңби? Чай, нан, там варенье. Кайра абеттен жөө келчимин дагы, келгиче кайрачка болуп калчумун. И каждый день так. Ошентип сот аткаруучу болуп 3 жыл 4 жыл иштедим. Андан кийин диплом алгандан кийин жаңы земельный кодекс жазылып аткан. Азыркы госрегистр ошол жака барып ведущий специалист болуп иштеп, андан ары ошим кетти да. Уже кеткенин дагы андан кийин кайра сотко бардым, анан жогорку сотко бардым. Жогорку соттон эң учитель Ажи Ибраимова Айжамал Мусратбековна азыр ЕАЭСте судья, экономикалык жана ЕАЭС бар го, Минскиде отурат. Ал абдан мындай. Мен ошо убакка чейин таң калам, азыр даже угуп атам, ошо ал жакта дагы аябай корифей да, мындай мыктылардын мыктысы деп угам. Ошо бүт ЕАЭС мамлекеттеринин судьялары отуруп, бүт ошо экономикалык чыр-чатактарды карайт. Айжамал Мусратбековна ал жерде дагы аябай мындай күчтүү деп угам да. Действительно мен мындай күмөнүм жок, анткени ал киши логикасы, юридический логика деп коет, мындай закондорду карап, анан жыйынтык чыгарат да. Ошондой укмуш болчу. И тагдырыма баягы подарок деп коет го. Тагдырдын подароктары да болот да. Жалаң эле кыйынчылык боло бербейт да. Кыйнап, да Кудай Таала кыйнап сындайт, андан кийин вознаграждение өрет дегенде, вознаграждение эмне? Акчалай эмес, адамдар менен. Айжамал Мусратбековнаны жолугуп калып, мен аябай чоң школа алдым. Текебаевка жолугуп калып, чоң школа. Бул кызык турат. Чоң школа алдым. Бул жакты кеңирээк айтып. То есть бул баягы мындай подароктор дегендей да. Конечно, уруша кеттик, бирок эми уруша кеткен ал уже итог. Значит, так суждено было. Бирок а кишинин устатчылыгын тана албайсыз да. Тана алсак туура эмес болуп калбайбы? Бул жактар кеңирээк айтып берсеңиз. Анткени Текебаевдин ат тукканда эле резонанска кете турган аттар да. Анан кызыктуу, кантип таанышып калгансыз, эмне болуп таанышып калгансыз, өзүдөгү деле подарок каяктан келди? Мен жанагы Айжамал Мусратбековна да консультант болуп жүрүп, как юрист катары, практик катары абдан немем знаниям өстү да. Университеттеги знания жакшы, бирок ушул жогорку соттогу знаниям абдан күчтүү болду. Анткени жогорку сотто консультант болчумун, старший консультант. Консультант делону полностью изучать этет. Өзүнчө как судья эле неме чыгарасың. Заключение жазып, анан бересиң, анан судья карап, андай эмес мындай, мындай эмес мындай деп. Аны как раз кеп судьялар оңдоо андай эмес мындай өзүм жасам деп коет. Айжамал Мусратбековна Ажи Ибраимова неме болчу? Ана по природе мугалим дейтин, отургузуп алып туруп, отур деп турган. Анткени ал туура кылчу. Тарбиялап койсом, консультантты жакшы болсо анын өзүнө жеңил болот да. Ал мындай эмес, мындай туура эмес. Вот видишь, бул жерде бул турат, бул жерде бул токтом турат. Бул закон мындай, интерпретацияны да кылыш керек деп мага аябай оңдоп турчу. Сизге да пайда, өзүнө да пайда. Конечно, аябай. Мен аябай ыраазымын да. Анан 2005-жылкы окуя болду. Акаев качып кетти. Кайра башталды. Саясий турбулентность деген сөз бар го. Анан Текебаев ошондо төрага болуп калды парламентке. Анан гезитке объявление жазды. Мен юротделге заведующий иштеп атам. Анан даже интервью берди журналисттерге. Мен эч кандай протекция кылбайм, таанышты албайм, мен только эң күчтүү юрист алам, парламенттин авторитетин көтөрүш үчүн юристтер күчтүү болуш керек деп. Анан мен конкурска учурга барып документ бердим. Бергенден кийин конкурс келгени берсек 9 киши бериптир. Бүт мындай күчтүү адамдар да. Алардын биографияларын көргөндө жүрөк чыгып калды жөнүнө. Мен жөнүнө бурулуп кете берейин депчи.
Анан эми Кудай өзү сактасын, маңдайга жазганды көрөбүз деп катыштык конкурска. Анан оказывается, менин бир преимуществом бар экен. Мен кыргызча жазам. Кыргызча ой жүгүртөм, кыргызча жазам, кыргызча. А жерде жана 8-9 бергендердин 50% жанагындай. Только орусча жазып, алар сразу атпадай эмне болду? Конкуренттин 50% жоголду дегендей да. Анан бир күнү Текебаев чакырып атат деди. Бир чет ойлондум, өттүм го. Анан барсам, кабинетине чакырды, айтты. Мындай резюмелерди карап отуруп, сен кыргызча жазасың ба деди. Жазам дедим. Сотторго качып жүрөсүң дедим. Деди. Анан кийин тиги мен үзөңгү куш боюнча соттошуп атам деди. Балду. Мынтип айтты. Мен үзөңгү куш боюнча соттошуп атам. Анткени ага кишиге жала жапкан да. Үзөңгү куш ал бул да, анан сотко берип кийин утуп алган. Ошондо сотко исти мен жазгам. Сотко да берсем мен баргам. Анан бурагам а жерде жөн эле калп жала болчу, ошо калп жаланы жокко чыгарып салганбыз да. Анан тиги айтты, сен юротделге болсоң, сенин 75 начальнигиң болот деди. Анда депутаттар 75 болчу. Мага жардамчы болбойсуңбу деди, бир эле начальнигиң болот деди. Анан төрага болуп атса, давай дедим. Мындай айтканда личный юрист жардамчысы. Анан давай деп анан кирдик. Анан кирип болду, анан башталды анан. Саясат, анан тил, анан бул, анан күнүгө саясий кармош. Мен оозум ачылып эле сессия карап отурчумун ушунда. Ушундай да болобу деп эле согушуп анан төрагадан алып түшүштү. Кайра депутат болду. Анан баары парламент тынчыбай туруп алды. Анан парламентти таратты. Парламент таратып атам экен өтпөй калды. Оппозицияда калып көчөдө мындай, көчө оппозициясы деп койчу. Ак жол партиясы келди, жаңы партийный болуп. Анан эл аларды кабыл албай туруп алды. Мындай. Биз көчө оппозиция болуп, ушундай болуп калды, ишилип. Ошондой. Анан ошондо калганын билесиңер дем. Мага могул жагы кызыктуу. Саясатта жүрөбүз, юрист катары. Налоговикке өтүп, глава налоговой службы болуп, бул каяктан өзү дегиле билим, тажрыйба. Налоговик деген специальность барбы өзү? По идее, окуу барбы мындай. Эми азыр кийин факультет болуп койду, бирок мунун базовый бул экономика. Мындай кылсак да. Экономика деген илим, бул эмне жөнүндө илим? Экономика бул чарба. Чарба, өндүрүш, ошол өндүрүштүн перераспределение. Кандай распределение болот? Потребность. Адамдар эмне? В общем, чарба да, чарба. Сенин жашооң, менин жашоом, коомдун жашоосу чарба. Ошол чарбаны жөнгө салгандагы мамилелер бул закондор. Анан юрист эле, ошол экономист эле экөөнүн уңгусу бир. Экономика бул эмне менен ишке ашат? Бул мыйзамдар менен ишке ашат. Бул налоговый кодекс, внебюджетный кодекс, эми толтура закон на инвестиции, иши кылып экономикага түз жана кыйыр таасир берген коомдогу мамиленин баардыгы мыйзамдар менен ишке ашат. Токтомдор менен ишке ашат, мыйзамдар менен ишке ашат. Бул биринчи менин кесибимдин экономикага жакындыгы ушул. Экинчиси парламенттик школа. Кийин Кудай буйруп сен бир депутат болуп калсаң, ошондо түшүнөсүң. Сен журналист эле эмес, подкаст эле эмес, экономиканы да, мыйзамды дагы үйрөнөсүң. Анткени парламенттин площадка дейбиз да. Парламент бул универсальный профессияга болот ошол жерде да. Саясат, экономика, анан юриспруденция. Мына 3
айыл чарбасы боюнча специалист болуусу чыкпайт 5 жылда. Мына 5 жылда окууну бүтүп атасыңбы? А парламент бул ошо 5 жылдык окуу эмес, академия. Академиянын академиясы. А сенин мугалимдериң кимдер дебейсиңби? Мугалимдериң министрлер келип окутат сени. Жана депутаттар суроо берет го. Суроо бергенде тиги мугалим жооп берип атат, анан еще үйрөнүп алып атпайбы мындай. Мен мисалы үчүн ушинтип башка депутаттар үчүн жооп бербейм, бирок кээде үйрөнүп алыш үчүн деле суроо берчүмүн. Бу кандай болот ия деп, билген кишидей болот. Анан жооп берсе, ушундай болот турбайбы деп. Сиз өзүңүз айткандай, парламент бул чоң площадка, ал жерде күчтүү кадрлар даярдалып чыгарылган мамлекет үчүн универсалдар. Азыркы парламент алсыз деп эсептейт элдин көпчүлүгү, жекече мен деле ошентип эсептейм. Күчтүү кадрлар, мындай күчтүү депутаттар көрүнбөйт негизичи мындай. 5-10 жылдан кийин ушул парламенттен сиздерге окшогон күчтүү кадрлар чыгышы мүмкүн деп ойлойсузбу? Мен бул мындай аргумент менен макул эмесмин. Анткени бизге ошо тилекке каршы ушул негедир элдин аң сезимине отуруп калган экен да. Парламент ушул чыгып ошол жерде бир күчтүү топ болуп, анан жанагы саясий көкбөрү дегенде тияка тартып, бияка тартып, урушуп, күнүгө бирөөнүн айыбын чукуп, мушташып, ошол мына укмуш депчи. Бул стереотип деп коет. Стереотип деген адамдардын бир көз карашы калыптанып калган. А чынчылына келгенде парламент бул мыйзам чыгарат, анан мыйзамды көзөмөлдөйт. Анан элдин атынан ошонун баарын иш жүзүгө ашырат. Анткени эл парламентти шайлап атканда 5 жылга мандат берет, бата берет. Мен мына 5 жылга сени тапшырдык, барып мамлекеттин тагдырын чеч. А мамлекеттин тагдырын чечиш үчүн не кылыш керек? Мамлекеттин тагдырын чечиш үчүн жакшы мыйзамдарды токуш керек, жана мыйзамдын аткарышын көзөмөлдөш керек. Туурабы? Анан ошол мыйзамды токуп атканда мыйзам жөн эле токулбайт. Аны дискуссиялар менен токуйт. Мындай кылалы, салыкты көтөрөлү, салыкты түшүрөлү, андай эмес, мындай. Анан ошол жерде дискуссия болуш керек. Бирок дискуссия определенный бир саясий культурадан аша чаппаш керек да. Мисалы үчүн, чтобы картина көрүнүш мындай объективный болуш үчүн өнүккөн мамлекеттердикин карайлы. Германияда бардык жерде эми өнүгүп кеткенде биз кайсы благосостояние жана ВВПсы көп, анан адамдарда бакубат жашоо деген мамлекетти айтып жүрбөйбүзбү? Ошол жерде парламентте мыйзамдарды токуганда бизден аябай айырмаланат. Мисалы үчүн, өткөндө Текебаев мага парламенттен Германияга бардым. Анан Өмүрөк Чикеш айтты. Биякта дейт, Германияда дейт, коалиция түзүлүп өкмөттү шайлагандан кийин Шульцту премьер-министрдин программасын парламент бүт кынтыксыз колдойт дейт. Анткени саясий маданият деген ошол да. Коалиция түзүлдүбү, Шульцту коалициянын премьер кылып шайладыбы, значит Шульцтун программасын бүт парламент кынтыксыз колдойт. Эмнени алып келсе, баарын колдоп берет. Анткени элге чогуу бир убада берген, бир программаны айтышкан, анан ошо программаны айтыш үчүн бир адамды лидер кылып шайлашты, демек колдойлу деген багымдай. Жалпы саясий философияда Көбүнчө адамдар сизди кызматка келишинин эки себебин айтат. Бул Садыр Нуркожоевич менен жакын, Камчы Кыдыршевич менен жакын. Ошон жакын болгон үчүн келип койду дейт. Ошол сөздөргө кантип жооп бересиз? Ага кандай комментарий бермексиз? Мен Камчы Кыдыршевич менен Садыр Нуркожоевич менен 2005-жылы таанышкам. Мен төраганын спикердин помощниги болуп келдим, жана Текебаевдин помощниги. Садыр Нуркожоевич менен Камчы Кыдыршевич да ошондо таанышкан. Алар парламентке депутат болуп келишти. Парламентке депутат болуп келип, алар кезде мында 35 канча 36-37 жаштагы балдар, жаш курч, азыркы мерка менен караганда ошол кездеги эң жаш, эң курч, эң мындай боевой крыло парламентте да. Анан
ошондо күнүгө көрчүмүн парламенттен. Анткени мен төраганын помощник болуп, алар активдүү депутат болуп, парламенттин ичинен көп көрүп, көп учурашып, саламдашып жүрчүбүз. Кийин мен 2011-жылы министр юстиция болуп келгенде Садыр Нуркожоевич менен Камчы Кылышайчы Ата журт партиясынын лидерлери болуп парламентке келди. Биз анда мен парламентке дайым өзүм келчүмүн. Азыр көп министрлер замдарын жөнөтөт го. Мен дайым парламентке өзүм келчүмүн. Школа, парламенттик школа эмне үчүн жакшы дейм? Анткени парламенттик школага мен көп жаш министрлерге да айтам. Замдарыңарды жөнөтпөгүлө, өзүңөр келгиле. Эмнеге замы? Өзүңөр келип, ал деген парламентти силер эл деп элестеткиле. Эл менен сүйлөшөсүңөр, эл менен сүйлөшүп. Парламент бул элдин эле мындай уюткусу да, эл делегировать эткен, шайлаган. Барып биздин атыбыздан жана айтат го, бийликтин туткасы бул эл деп. Элдин баары кантип башкарат? Ошондуктан алар делегировали свои полномочия парламентке. Мына барып 5 жыл биздин атыбыздан барып алып эмне кылсаң ошо кыл, иши кылып жакшы иште депчи. Бизди жакшы бир келечек алып бар деп. Шайлоодо ошондой да. Ошондо парламенттик трибунага мага көп доступ бар эле. Министр юстиция бардык маселелер боюнча доклад болуп, анан ошол жерден почти каждый ар бир жума сайын учурашып сүйлөшүп турчубуз. Андан кийин мындай саламдарыбыз ар дайым мындай уважительный түс болуп жүрдү. Камчы Кылышайчы менен дагы, Садыр Нуркожоевич менен дагы. Садыр Нуркожоевич түрмөгө жанагындай камакка алынганда бизде Өмүрбек Чиркешев дагы камакта болчу. Ошондо баягы чогуу штаб болуп, кээде чогуу митинг кылып жүрчүбүз, баягы пикирлерибизди билдирип. Ошол анан 2021-жылы мен Нарындагы шайлоого өкүл болдум. Анан шайлоо өткөндөн кийин инвестицияга сунуш кылды. Агентство инвестиция, аны министерство кылыш керек, инвестиционный климатты оңдош керек, закондорду токуш керек, жана ГЧП деген мыйзамды тапшырган, ошону жазып берип өткөрүп бергем. Азыр ГЧП боюнча мыйзам биздики абдан жакшы болду. Постсоветтик мамлекеттердеги күчтүү мыйзамдардын бири биз ГЧП жөнүндө. Государственный частный партнерство. Бул эми цифралар менен айтсак, бизде ЕС бар да, ЕСтин өзүнүн статистикасында Кыргызстан эң астыңкы место турат жанагы ГЧПнын показатели боюнча. Эми относительно Кыргызстандын калкына жараша, экономиканын объемуна жараша эсептелет да мындай. Ошол критерийлер менен караганда биздики динамика абдан жакшы ГЧП. Анткени эң оңой, доступный, жеңил, анан процедурасы бюрократиясы аз мыйзам. Оорлошкон эмес да, ГЧП аябай оңой. Мисалы үчүн бир мамлекеттик орган биз партнер издей истесе, сенде акчаң болуп инвестор болсоң, келип бир айдын ичинде уже иш астага жылып кетет. ГЧП менен абдан көп проект ишке ашырып атат азыр. Анан акыртуу бир күн келдиз. Ошол келген күнү кызматыңызга кантип келдиңиз? Кайсыга? Акыркы азыр иштеп атканыңызды? Азыр салык кызматына чейин мен 6 ай Садыр Нуркожоевичтин жардамчысы болуп иштедим. Ага чейин ипотекада иштедим 8 ай. Ипотекага чейин 8 ай гик немеде иштедим, сезде. Анан ушунду бара-бара чакырылдыңыз. Сезде иштеп жүрдүм, анан гикке келдим. Гиктен жардамчы болуп келдим. Жардамчыдан кийин салык инспекциясына келдим. Бир нече бизнес ишкерлерден сизге суроо чогулттук. Ар кайсы тармактан общепит болобу, бул тармак болобу. Анан сизге суроо берип кеткиз келип атат да, аларга мындай бир кыска жооп берип койсоз. Ооба же жок, кандай болот, мындай болот деп просто ориентировочно. Мен кесиптешим суроолор дайындадык, чогултуп бирден бере берсеңиз. Фирмаларды ачып чабуу боюнча, мисалы үчүн ачкандан кийин Европа мамлекеттеринде, Өзбекстанда жеңилдетүү бар экен, 3 жылга чейин текшербей дегенче. Бизде ошондой жеңилдетүү барбы? Анан жабып атканда бизде 1,5 жылга чейин созулуп кеткен фирмаларды жабышчы. Себеп дегенде юстиция министрлигине барып келүү, ал бул ошолорду мындай технология менен байланыштырып бири-бирине баттыраак кылса болобу? Сизде ошондой? Азыр бизде көйгөйлөрдүн эң бир 7 алдыңкы көйгөйлөр бар да. Көйгөй деген биз ар дайым көйгөйлөрдү карап турабыз. Бул көйгөй бар, ошону чечели. Ошо 7 көйгөйдүн бири ушул. Бизнести ачуу оңой, жабуу кыйын да. Ошол жабууну дагы ачуудай эле оңой кылалы да. Бирок айтканга оңой, кылганга оор. Себеби анткени көбү ачат,
көмүскөнү жасайт дагы, анан бат-баттан жаап туруп качып кетпесин деп, ошо жабуу кыйын болуп калганда, мисалы үчүн банкта салыгы барбы, ал бул деп. Бирок ушуну жөнөкөйлөштүрүү бизге жардам берет, бул цифровизация. Баягыдай азыр жабуу эмне үчүн кыйын? Тияктан справка алып кел, бияктан справка алып кел, тигинин колун алып кел, мунун алып кел дегендей да. Азыр жабыш үчүн мен жабам деп эле бизге арыз жазат, а биз цифровизация көрүп калабыз. Батыр, сен бул жерде кредитиң бар экен, жаап келе кал. Бул жерде салыгың бар экен, жаап келе кал. Бул жерден таможнядан товар алып кирипсиң, ал боюнча салыгын төлөбөй кетсиң деп. То есть муну бизге цифровизация деп атпайбызбы азыр? Цифровизация көп маселени чечет. Ошонун ичинде ушуну да чечет. Дагы бир чоң көйгөй экен ишкерлерден келген суроо. Сиз өзүңүз айткандай, салык кызматчысы деген окуу жок. Бирок ошолорду мындай корс мамиле кылышат, кээ бирде өздөрү билбейт, закондор алмаштырат эмеспи? Ошолорду үйрөтүү боюнча же ошолорго мындай деңгээлин көтөрүү боюнча иш жүрөбү? Иш жүрөт, биз окутуп атабыз. Мен деле азыр сиздердин маалыматыңыз болсо, биринчи талабым ушул. Жетекчилерге, ар бир жетекчилерге персоналдуу түрдө ушулга жооп бересиңер дегем, жанагы неме, орой мамиле үчүн. Мен өзүм табиятыман аябай мындай жаман көрөм, ушу особенно чиновниктин орой мамиле кылгандарын элге. Анан чиновник эмес, мамлекеттик кызматкерлер. Анткени ушу бала кезде биз паспортун столго барсак, паспортту бетибизге чапчы эле да, кыйкырып көргөнчү. Андай болбош керек. Сфера услуг деген аябай сылык, маданияттуу. Анткени ошол элдин салыгына жашап атабыз да барыбыз. Ошол элдин салыгына ошентип мындай жүрөбүз дегендей да. Ошондуктан салык төлөөчүлөр деген бул эмне? Эл. Салык төлөөчү бул эл менен өтө аяр мамиледе болуш керек. Бизде 22:00 чейин жаңы закон кирбедиби? 22:00 чейин андан кийинкиси тынчтык болуш керек депчи шаар жеркесинде. Ошону биз мындай элдер эс алгысы келет, кээ бирде 12:00 чейин ошону налоговыйда кызыктар да, бизден көбүрөөк налог алганы, ошону мындай көмөктөшсө болобу экен бизге деген сунуш. Кандай көмөктөшүү? Ошол законду мындай кафе, ресторандарга 22:00 чейин эмес, 12:00 чейин мисалы. Жок, мен наоборот буга каршымын. Анткени салык лучше пусть салык ага заинтересованный болсок дагы, все равно коомдун кызыкчылыгы биз үчүн мындай өтө маанилүүрөөк болуш керек да. Бул чын деле, мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттерде андай түнкү саат 10дон кийин только бир определенный жерлерде да болбосо көчө кыйкырып көрө бербейт. Бизде онлайн интернет аркылуу иштегендерден дагы суроо келген. Таргетке эмне үчүн Кыргызстанда салык төлөйбүз биз? Себеп дегенде салыкты ал компанияларды Кыргызстан ойлоп тапкан эмес да, мисалы үчүн Facebook дегенде ошондой суроо бар. Эмне үчүн төлөйбүз? Ал акчалар кайка кетет деген суроо. Ал акчалар биздин бюджетке кетет. Жана мен айткан өзүбүздүн эле мекенибизге кетет. Ал бул салык төлөш керек деген бул пайда, ар бир пайда тапкан адам салык төлөйт. Мен силер Google'ду силер ойлоп тапкан жоксуңар деген туура эмес. Ал бизде жүрүп бизден пайда таап атат да. Биз ошол Google'ду бияка алып кириш үчүн аптабалакына киргиздик. Мамлекеттик инфраструктураларды кирди, туурабы? Бирок кайра эле биз ошо таргет кылган адам төлөп калып атпайбы? Facebook төлөгөн жок да. Ошол жагынан мен допустим ал жакта текшерүү бар да. Мен таргет запускать этпей калгам. Кымбатыраак болуп калды да. Жок, пайдасын баары бир сен көрөсүң да. Сиздер салык кызматы банктардан даныларды ала аласыңарбы? Ишкерлердин, жеке адамдардын? Бизде мыйзам бар. Банктагы купуя сыр депчи. Ошондуктан биз ала албайбыз. Только укук коргоо органдары конкреттүү түрдө бир иш менен ала алат. Все. Менде мындай сунуш бар. Дагы ишкерлер көрүп өзүнүн кызыктырган суроо бар болсо, биз бар менен баарын сүйлөшкөн жокпуз да, комментарий жазып кетсин. Өзүнүн суроолорун, кимде кандай нерсе. Комментарий жазып туруп, ошонун баардыгын бизге берсеңер. Даже биз, жок, бизге бербей эле. Биз режимде онлайн көрөбүз да. Мына биз көрүп эле. Бизде билесиздерби, жана Instagram, Facebook баракчабыз бар го. Ошол жерде комментарий түрүндө жазганда атайын команда отурат. Ар бирине жооп берет. Ар бирине жооп берип, ар менен сүйлөшөт. Мына карап көрсөңөр, сиз эле текшерип биздин Facebook'a же Instagram'ga жазсаңыз, мына биз бол патентке каршыбыз же мындай деп любой. Конечно, бир
тиешеси жок суроолор болсо игнор кылып жооп бербейбиз. А эгерде салык боюнча болсо биз жооп беребиз. Өтө мындай анткени бул бизге да керек. Ар бир адам менен обратный связь болуп туруш үчүн. Ошондуктан силердин жана комментарийлерге дагы баарына жооп беребиз. сөзсүз түрдө комментарий жазып, өзүңөр оюңарды жазып, ушул биздин салык системасы боюнча өзүңөр ой пикирлерин жазып, анан эң башкысы Шымаматов мырза жөнүндө өзүңөр ой пикирлерин калтырып кеткиле. Кандай болду? Өмүр баянында айттык, салык жөнүндө сүйлөшүп кеттик. Менимче ушундай адам экенсиз, 3 саат 4 саат жол сүйлөшөлмөксүз эгер сиз шашпасаңыз. Эми элестеткиле, салык башчысы келип бизде канча саат отуруп сүйлөп берип койду. Сизге ыраазычылык эң башкысы ушунча келип, убактыңызды бөлүп, бизге атайын ушундай ишкерлерге пайдалуу алып келе турган подкаст айтканыңыз үчүн, анан деги деле жаштарга дагы сонун бир мотивациясы жаштык кезиңиз. Силерге да рахмат. Кычык биздин конок накта болду. Накта болду. Сиздин акыркы сөзүңүздү узатсаңыз ошо менен бүтөбүз. Салык төлөгүлө деп тур. Жок, эми негизгиси жанагы салык маданияты дейт да, салык маданияты ал кантип келет? Ал ошол элдерге түшүндүрүү иштери менен. Мына силердин өзүнүн көрөрмандарыңар бүт жаштар. Менин оюмча силердин нактанын бир 80-90% жаштар, ишкерлер, амбициялуу мындай жакшы келечек, жакшы бир максаты бар жаштардын подкастысыңар да. Ошолор ушул биздин салык саясаты боюнча салык төлөнүш керек, салык бул баарыбыздын ыйык милдетибиз дегенде пропаганда канчалык күчтүү болсо, ошончолук биздин мамлекет бакубаттуу болот, бактылуу болот, элибиз ынтымактуу болот жана Кыргызстаныбыз гүлдөп өсөт. Мына жөнөкөйү ушул. Адаттагыдай накта коноктор, накта сөздөр, накталып барчу анткени бул накта подкаст. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө рахмат сизге да бир жолу келиңизге.